Балким биз жолуктук долбоору болбосо көптөгөн жаштар бирге болбой калат беле. Жана 20га жакын катышуучу талапкерлер баш кошпой калат беле. Биз жолуктук долбоору Кыргызстандын багына жана Кыргызстанда эң алдыңкы передачалардан болуп 4-чү сезонго чейин доор сүрүп келатат десек болот. Демек биз жолуктук долбоору бул элдин долбоору экенин баарыбыз түшүндүк окшойт. Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылыш өтө кызыктуу болуш үчүн биз бүгүн Гүлназ эжени чакырган жокпуз. Албетте, бул сөздү айтып атканымдын төркүнү тамашага болсун. Бүгүн менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы келбей калганда биз аябай капа болуп атабыз. Гүлназ энебиз келип сүйлөшүп жүргөн биздин орусча айтканда парочкаларды бирге кылганга аракет кылса, ал эми мен экиге бөлгөнгө аракет кылып аткам да. Ошон үчүн Гүлназ же жок, балким көптөрүн биз экиге бөлгөнгө аракет кылабыз. Бирок биздин максатыбыз экиге бөлсөк дагы экөөнүн максаты бир болсо экиге бөлүнбөш керек. Туурабы? Ошондуктан биз чыныгы сүйүүлөрдү, чыныгы сезимдерди билиш үчүн биз биринчи экиге бөлгөн нерсе менен баштайбыз. Кошуласыздарбы? Анда бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Бүгүн чайды өзүм куюп ичеткем, кесиптешим Гүлназ айымга куюп берчилем. Колумда турган апамдын чайы бул Кыргызстанда ар бир үйдүн 7 дубанында сатыкка чыгып жана өзгөчө даам тартылап жаткан убагы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө бизди көрүп атсаңыздар, анда апамдын чайы колуңуздарда болсун. Бизде катышуучу менен талапкер дагы ортосуна болгон мамиле кандай уланып жатканы биздин жада калса катышуучуларга да, элге да, коомчулукка да белгисиз болуп жатат. Ошондуктан биз дароо эле бул жака Нурлан мырза менен Анар айымды чакырып алалы. Келиңиз. Куш келипсиз. Нурлан мырза, ден соолугуна байланыштуу акыркы чыгарылыштарга келе албай калдыңыз окшойсуз, э? Ассаламу алейкум жалпы катышуучулар, Канат мырза. Мен да эки эфирге келбей кадимкидей сагынып калып турмун. Бир аз кирип катуу кармап ооруп калдым. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Биз колубуздан келишинче бирибизге аракет кылдык, жолугуштук. Жакшы күндөр жолугушуулар болду. Анан Анар экөөбүз сүйлөшүп үйлөнөлү деп чечтик. Десеңе тамаша. Тамаша, тарс эткен баары. Биз Анар экөөбүз сүйлөшүп, экөөбүз сезимдерибизди убакытта бердик бири-бирибизге. Өзүңүздөр билгендей, сезимдерди ача алган жокпуз. Экөөбүз мындай таныш катары жакшы сүйлөшөт экенбиз, чын айтканда. Анан экөөбүз сүйлөшүп, бир чечимге келип, Анаран дагы убактысын албай, Анара менин убактымды албай, экөөбүз сөзсүз жолдор менен бүтүрөлү деп чечтик. Ошондо бул да тамашабы? Бул мунусу чын. Анарга сөз берели. Сезимдериңиз ачылгадай эмне аракеттер болду сиз тараптан, Анара тараптан? Аракетти кылдык, жолугуп сүйлөшүп аттык. Анан негизи адам болгондон кийин убакыт бериш керек экен, сезимдер ачылган жок. Анан кийин бара-бара түшүнүп, бири-бирибиздики экенибизди түшүндүк да. Балким ошол сөзүңүздөр келишпей калат экенин, бири-бириңиздердики эмес экенин сиз экинчи эфирде эле түшүнгөндүрсүз. Жок, мен түшүнбөй бир аз убакыт берип көрөйүн дедим. Может, сезимдер ачылып кетеби, жакшы болуп кетеби дедик, бирок экөөбүз мындай таныш катары абдан сонун сүйлөшөт экенбиз да, мына жакындаша албай койдук да бири-бирибизге, ачыгын айтканда. Ушундай болот экен. Байкоочу катышуучулар көрөйүн анда. Саламатсыздарбы? Негизи сиздер экөөңүздөр бири-бириңиздерди көптөн бери тааныйсыздар да, 3-сезондан бери тааныйсыздар, бири-бириңиздерди мүнөзүңөрдү жакшы билесиздер да. Анан бирок мондай сезимдер болуп атат, кичине сүйлөшүп көрөлү деген ойдо экөөңөр чайга чыгып жүрдүңөр да. Анан сезимдер негизичи өзү эле ачылып кетпейт да, убакыт бергендечи.
ага бир аракет кылып бир значит мурун тааныш болуп жүргөн убактагынан башкача бирдемелерди кылыш керек да. Анарага суроо Нурлан байке эмне аракеттерди кылды, эмне мындай романтика кылды, кандай нерселерди айтты, эмне белек берди, мындай бир аракет болду, өзгөчө аракеттер, мындай сезимди ачыш үчүн. Саламатсыздарбы, катышуучулар? Саламатсызбы Канат мырза? Биздин мамилебиз бир жума мурун токтогон. Нурлан мырза айылга кеткенден кийин ошол чалып да сүйлөшкөн жокпуз, жазышкан да жокпуз. Мага белек роза гүл алып берди, ошол гүл. Андан башка жоголуп неме алган жокпуз. Эч кандай андан келиңиз. Бакыт мырза да кезек. Ассаламу алейкум, жакшысыңарбы? Менде суроо болот. Эмне силер түрткү болду отношениялар бүтүргөнгө? Кайсы себептен ошо от жалын мондай күйүп кетти? Ошо Нурлан мырза акыркы эфирлерде сезим ойгонуп келатат деген, Ошол ойгонуп келаткан сезим эмне болуп токтоп калды? Сезимдер ойгонуп келатат деген эмес, ойготконго аракет кылалы дегенбиз. Убакыт берип көрөлү бири-бирибизге деп. Значит, ойгонгон жок, карап анан убакытты дагы чойбостон экөөбүз токтотууну чечтик да, Канат мырза, чынын айтканда. Келиңиз, Бегайым. Саламатсыздарбы? Сулуу саламатсызбы? Нурлан, аяк келип калыптырыз. Сиз 3-чү сезондо биякта жүргөнсүз, 4-чү сезондо. Сиз бул жака өзү үй бүлө курам деп келгенсизби же башка максат менен келгенсизби? Кайп үчүн келгем? Анда сулуунун убактысын алып эмнеге чойдуз бул убакка чейин? Сиз айтып атпайсызбы, сезимдер тамаша. Биз үйлөнөлү деп келдик, жакшы ой менен келдик. Адам баласы болгону айтатым го жанагындай. Бирибизге сезимибиз ойгонбой калат экен, убакыт кармайлы, убакыт берип көрдүк, бирок болгон жок. Анан токтотуп дальше жашоону улайлы деп эле чечтик, ошол эле кыскасы. Сиз сезимиңиз ойгонуш үчүн сулууга эмне аракет кылдыңыз? Аракет кылдык, жолуктук, кезиктик, көңүл бурдук, бири-бирибиз менен сүйлөшүп көрдүк. Ошол эң негизгиси ошол экен да. Жок, сиз эң чоң проблемасын айтпай жатпайсызбы? Сиз жолугушуп, мисалычы, эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Мисалы, чай ичип отуп деле эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Проблема жок. Бегайым, сен түшүнсөң, проблема жок. Бирибизге туура келбей калдык, ошол эле. Мен түшүндүрө албай атамбы сага, же түшүндүрдүм? Сиз өзүңүз оюңузду толук айта албай атасыз. Буну мен эле эмес, биз бирибизге туура келбей калдык. Сезимдер ойгонгон жок, ошон үчүн токтотуп атабыз. Сезимди ойгонуш үчүн 1 ай 1 жылдап жүрөш керекпи. Сиздер 1 айдан бери чайлашып атасыздар. Аракет кылдык. Ар бир эфирде келген сайын айтасыз. Аракет кылдык, убакыт берилди, айланайын. Бегайым, түшүнөсүңбү, бирдекени айланайын. Койчу алтын. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Канат мырза? Менин деле суроом ошол сыяктуу эле, бизге так аргументтер керек болуп атат. Анара айым, сизге суроо. Нурлан мырзанын эмнеси жакпай калды именно? Нурлан мырза, сизге Анаранын эмнеси жакпай калды? Баягы сезимдер ойгонгон жок деген бул жөн эле сөз деп айтып келатабыз го эми ушуга чейин эле. Бизге так аргументтер керек. Негизи аргумент деле жок, Медина айым. Бул жерде бири-бирибизди көрдүк, бири-бирибизге туура келген жокпуз, ошонун себептен эле токтотуп атабыз. Мен ойлойм, Анара деле ошондой сезимде болуш керек. Бир жери жакпай калыш керек да, ошон үчүн токтойт да. Келиңиз. Анарага суроо бергим келип турат. Эмнегедир Анараны капалуу болуп отурганын сезип атам да. Бир нерсени айта албай жатасызбы? Ошону айтып берсеңиз. Мен эч нерсе деле айткым келген жок. Негизи менин деле чечимим ушул болгон. Менин характерим мындай. Менин идеалымдагы бала мен мындай жакшы көрүп турсам дагы бир характери мага жакпай калса, мен ошондон деп баш тартканга даярмын да. Кайсы характери? Нурлан мырзанын бардык эле адамдар идеальный эмес, бардыгы өзүнүн бир кемчилиги бар. Мага Нурлан мырзанын баягы кыздарга мынтип жалжаңдап, неме кылып сүйлөп, тияк деп сырттан дагы сүйлөшкөн кыздары бар болуш керек эмичи анан. Бар болуш керек, анан мен ошондон сразу көңүлүм калат. Мен уже токтотом деп чечтим да. Мен деле түшүндүм, что менин немем эмес экен. Мен будущим көрө албайм. Кызганыч болгон жокпу негизи ошол нерсе? Кандай? Кызганыч болгон жокпу? Кызганыч эмес, ал бул характер. Тилек мырза көрөлү. Саламатсыздарбы? Бул жерде мындай болот да. Бир тартайын десем,
ары тартайын десем арабамды сынайын деп атат, бери тартайын десем атым өлөйүн деп атат. Экөөң тең аябай жакын болуп атасың, бирок негизи Анара сен негизи бияка мындай сагынып эле эфирди сагынган үчүн эле келген дейсиң да. Мындай андан кийин эле чыктык, стористерин көрүп турабыз эми, бирибизге катталабыз го. Башка жигиттер менен жүрөсүң, концертте жүрөсүң. Башка бир жигиттер менен мындай сүрөттөр жүрөт да, сен эмелериңдечи. Нурлан байке мындай кызганат деп деле ойлобойсуңбу бүткөндөн кийин делечи? Нурлан байке эмнеге кызганат? Экөөбүздүн ортобузда сүйүү жок же кыз сүйүү жок болуп ошол нерсени кылышыңар керек болчу да. Башында ошондой болуп жүрбөдүңөр беле? Балким Нурлан мырза өзү ошондой сыйлаш керек да. Барыбычы. Уруксат бергендир балким Нурлан мырза өзү. Ошол нерсеге. Киргизе бер деппи? Киргизе бер, эмнени киргиздим мен? Билбейм, бир жолу бир концертте жүргөсүңөрбү, башка бир жигит менен жүрөсүң да? Кайсы концерт? Эми айтпай эле коеюн. Доказательствоңуз барбы? Эми ал эми өчүп кетти эми. Эми ошону кылыш керек да, ошо сүйлөйүн деп атканда, и ушуну көрсөтөм мен депчи. Ал видео Нурлан байке деле көрдү го, эми башка бирөө менен жүрөсүң. Кайсы видео? Бул жерде эми Анар экөөбүз эме да, чындап баягы сезимдер жок болгондон кийин Анар экөөбүз сүйлөштүк. Эми Анар экөөбүз кыз жигит болбогондон кийин мен ойлодум, эми каалагандай жүрө берсин деп. Мен эч кандай чек койгон эмесмин. Эмнеге чек койбош керек? Себеби анда жөн ойноп жүрдүңөрбү? Коюш керек го. Мен мисалы андай кыла албайм да. Биз жанагы токтоттук, бир жума мурун токтогон негизичи. Мен ооруп калып, ошондо эле өткөндө эфирде кире албай калбадым, ошондо эле токтомок негизи. Анан ошондон кийин уже мен эч нерсе дей албайм. Каалагандай кылыш керек. Мен бир нерсе дей аламбы? Туура эле тиги Нурлан мырза менен Анар айымды токтоткондо уже бир жума болду да тилек. Мен деле ошол стористерин көргөм, бирок ал жерден бир баланы көрө алган жокмун. Бүт карап чыккам. Анан тилектөй Нурлан мырзаны токтотуп атканда да мен колдойм, анткени убакыттын короотун кереги жок. Бирок аракет кылып убакытты өздөрүнө берип көрдү. Дагы дальше боло берет деп отурган кереги жок. Нурланды токтотуп атканын мен колдойм. Будущий жок нерсени убагында токтотуш керек. Мындай да, мен Эсенбек мырзанын сөзүнө кошулбайм. Анара айым келгенде коомчулук айткан. 99% айтты. Жада калса катышуучулар айтты. Бул экөө сүйлөшпөйт. Жөн эле активин көтөрүш үчүн келди, Анара эфирди сагынып келди. Нурлан мырзан айткан, бул дагы Анараны кармап калып эфирде кызыктуу кылыш үчүн, отуруш үчүн келди деп элдер жазса дагы, бирок биз Нурлан мырза менен Анарага мүмкүнчүлүк бердик да. Бир айдан ашык мүмкүнчүлүк бердик. Экөөндө балким сезимдер уланып кетип сүйлөшүп кетеби депчи. Бирок элдин айтканы 100% туура болуп атпайбы? Булар жок дегенде элдин айтканы туура эмес чыгыш үчүн булар чындыгында ошол бизге аргумент менен сону түшүндүрүп бериш керек эле да. Нурлан мырза биринчи жолу чайга чыгып, анан экинчи жолу чыгып ушуну токтотсо туура болмок да. Бирок бир айдан кийин мага жакпай калды, мага минтип калды, анан мен адам эмес экенин билдим деп атат да. Бирок эл сүйлөсө да калп айтпай сүйлөйт да. Бирок ошол эле убакта көрүп атып, мисалы Нурлан мырза менен Анаранын сезими жок экенин, бири-бири экөө такыр болбойт экенин, мамиле уланбайт экенин коомчулук айтып келди ушул убакка чейин. Анан бирок биз ишенген жокпуз. Ошондо деле биз Нурлан мырзага, Анарага мүмкүнчүлүк бердик да. Бирок булар ошол ишеничти актап сүйлөшкөн жок да. Демек, анда коомчулуктун айтканы туура чыгып атат Нурлан мырза. Балким биз аракетибизди кылып, убакыт берип көрдүк, болгон жок. Анан ошону токтоодун чечтик. Жок, эч кандай убакыт бөлгөн жоксуз, эч кандай аргумент берген жоксуз, эч кандай бир сүйүү мейли, сүйүү болбосо дагы мейли активиңерди көтөрүш үчүн деле экөөңөр сүйлөшкөн жоксуңар, эчтеке кылган жоксуңар да. Биз жолугуп, негизи башында мен айтып атпайм, ооруганга чейин жолугуп сүйлөшүп. Жок, акыркы эфирде эле ооруп калдыңыз. Ага чейин деле бир жума болду да, мен ооруганыма бир жума болду. Бир жумага чейин биз сүйлөшүп, жакшынакай эле жолугуп сүйлөшүп жүрдүк негизи. Айтып атпайбызбы, убакыт бөлдүк бири-бирибизге. Анан болгон жок, анан келип, мына мен бүгүн токтотуп. Мисалы, Нурлан мырза, сиз өзүңүздүн бактыңызды балким өзүңүз байлап атасыз да. Балким сиз бул сөздү экинчи эфирде айтсаңыз, балким азыр сизге чейин талапкер кыз келмек. Өзүңүздүн жашооңуз үчүн күрөшмөксүз да. Сиз убактыңызды текке кетирип атасыз. Бир айдан кийин биз 4-чү сезонун аяктайт да. Эң туура Канат мырза. Просто аны деле ойлондум мен негизи. Анан айттым го, мен баягы кичине убакыт берейинчи, бир 2 жума болсо да, может бир сезимдер ойгонуп кетеби деген бир адамда жакшы ниет болот го. Ошону эле күттүм мен. Бирок анан андай нерсе болгон жок, жолуктук, сүйлөштүк, биз экөөбүз, Анар экөөбүз баягы мурун
жакшы сүйлөшүбүз, ошондой эле мындай тааныш катары жакшы сүйлөшөт экенбиз. Эгер мындай экөөбүз кыз жигит катары келгенде такыр мындай сүйлөшө албай калат экенбиз. Биз ошону билдик да. Аны башында эле билгенсиз да? Жок, аны билген эмесмин башында. Башында сезим менен сүйлөшүп жүрдүңүз. Сезим ойгонуп кетеби, сүйлөшүп көрөйүнчү деп. Ойгонуп кетеби эмес, сезим менен сүйлөштүңүз да демек. Сезим менен баягы жактыруу келгенде кабыл алдым, конечно. Кандай болот деп. Аяна көрөлү. Саламатсызбы? Нурлан байке, мурдагы эфирде сиз келбегенин мурдунку эфириндечи кыз жигит мамилесин өтөсүңөрбү деген Анара эже айтканда, ооба мен кыз жигит мамилесин өтөм деп ачык эле айтканда, сиз мындай жок деп сизге бир нерсе Анара эженин может бир нерсеси жакпай атат, сиз ошондо эле артка тээп койгонсуз да. Может сизге изначально Анара эже жаккан эмес, жөн эле кармап отургансыз, сиз за то, что сиздин талапкериңиз жок болгон. Эми Аяна, бул суроо абдан сонун. Эми Анарага силер эмне кыласың, анан тигиндей мындай дегенде, может Анара жөн эле бир ошо силер айткан сөзгө жооп берип койгондур. Жок, ошондо айткан, эмне кыз жигит болбойбузбу деп сизди караганда, сиз унчукпай отуруп калгансыз. Сиз ошондо артка тепкенде биз айтканбыз, Анара даяр экен, эмнеге сиз макул болбой атасыз десе, мен сезимдерим ачылбай атат, анан андай мындай деп эптеп ошол времени өтүп кеткен. Азырда сезимдер ачылган жок, кыскасы токтотуп алып атабыз бир сөз менен. Ошого чейин жөн эле убактысын алып жүрдүңүзбү? Убакыт эми бердик да, бири-бирибизге убакыт бердик. Саламатсыздарбы? Негизи башында Анара келгенде сиз көзүңүз жайнап, жаркылдагам деп эркелетип, көзүңүз күйүп турчу да. Биз баягы чогуу тогот эле чыгып келдик го, төртөөбүз ошол убактарда деле Анарага жакшы мамиле кылчубуз да. Эмне болуп вдруг ушундай болуп калды? Сиз мисалы акыркы жума ооруп калдыңыз да, туурабы? Ошол убакытта Анара жактан поддержка болбой калдыбы? Же ошол себеп болуп атты? Какой-то бир себеп болуп атат окшойт. Сизге Анаранын эмнеси жакпай калды, ошону айтсаңыз? Алтыным, Мурзада, мен жакпай калды деп айткан жокмун. Просто бирибизге туура келбей атат, түшүнгүлөчү. Алтындарым кайра эле чукуп анан эмне болду дей бергенде толук жок кыскасы. Экинчи, үчүнчү эфирде эле, если у него нет чувств, он мог бы это сказать, да? А бул өзүн заставлять этип эле отурса, он даже не готов к отношениям. Бир ай ичинде сиз экинчи эфирде эле түшүнсөз болмокталды. Анан мага сайыласыздар да? Сиз өзүңүздөр, нет, серьезно. Мага сайыласыздар, жөн эле убакыт коротуп атасың депчи. Өзүңөрчү? Айнура карындашым сону сүйлөйт да, сизге эми сайылган эмесмин биринчиден. Жалпыңыздарга айтып. Жалпы, сайылбайбыз биз эч качан. Надо сейчас. Эми айтып атпайм мен, кайра эле акча бергедей эмне, биз убакыт бердик бири-бирибизге, көрдүк, болгон жокпу, болду, токтотуп атабыз. Эми дальше жашоо уланыш керекпи же эмне кылалы ошондо биз? Анда ошондо сиз отношенияга даяр эмессиз да? Мен даярмын эле, даяр болгон үчүн жүрөбүз, Айнура. Кантип даяр болбойсуз? Ушунчалык созуш керекпи? Сиз өзүңүз деле ойлосоз? Созулганда 2 жума убакыт бердик бири. Бир ай өттү вообще-то. Бир жума мындай болду, 3 жума ушундай болуп калды да бизде. Ага чейин жолугуп бирибизге убакыт берип сүйлөшүп көрдүк. Эми Бир ай өттү, Нурлан. Сезимдер ачылган жок, эмне мен айлабы бирибизди. Изначально эле айткан, менин чувством бар деп. Айнура до конца төлөп. До конца. Өзүңүз отношенияга даяр эмессиз да, анан кийин жөн эле Айнура карындашым, отношения жөнүндө сен сүйлөбөй. В смысле мен сүйлөбөйм да, эмне кылайын мен? Ошон үчүн Өзүңүз даяр эмессиз да, анан кийин мага асыласызбы? Кичине эркек болуңузчу. Даярмын, просто кандай мына түшүнөсүң бир экени. Сиз түшүнөсүзбү? Сизге жетпей атат бул. Мен айтып атам, сүйлөшүп убакыт берип көрдүк, болгон жок, токтотуп атабыз. Болду, ошол эле. Түшүнгүлөчү? Жөн эле убакытты коротпоңуз деп эле айтып атам. Убакыт деген коротуш керек экен да, коротпосоң болбойт экен. Мен да айтып кетсем болобу? Мен Тилек мырзанын сөзүнө дагы Айнурада болуп каршы чыгам. Себеби бул сулуу өзү биринчи кадам таштап мырзага келген. Это уже что-то значит. Как обычно, баягы эле Нурлан не вывез да, көтөрүп кете алган жок. Мен айта кетейинчи, көз караш. Бегайымга азыр. Котора Бегайымга бир жакшы нерсе айта кетейинчи, Бегайым. Мен сага бир сабырдын да чеги болот да, жакшынакай сени сыйлап жүрдүм. Мен сага бир нерсе айтып коеюнчу ушул жерден. Сен бул жерде эркектер сыйлай албасаң, текебер болсоң, анан эмне болгон эркекти күтүп отурасың, сага мен таң калам да. Же 15 жашар кызга окшоп билеп, хайп кармаган үчүн жүрөсүңбү? Просто мага тиишпей эле койчу, все. Точка. Тиишкен жок, суроо берди. Мен сизге эч качан тиишкен жокмун. Мен сизге постоянно суроо берем, сиз жооп бербей кетесиз. Сүйлөп алайын, сөз берчи мага. Можно без тона эле? Спокойно айтпайсызбы? Жок, сөз берсең дейм, мен ажылдай бербей. Бар жакшы. Бар жакшы дегенде. Биринчиден мен сага айтып коеюн. Мен сени кыз киши деп, макул деп, сабырды сактап жүрдүм. Мен эркекмин, сага тең келген жокмун да. Мындан кийин уже чеги бар.
ар бир нерсенин чеги бар да. Келгенде жарылат айтып коеюн. Анан ушул жерден точка коюп коеюн, бир нерсени Канат мырза айта кетейин. Сен Аянаны до сих пор айтып жүрөсүң. Кой тур, сен мен сүйлөп алайын, сөз берчи. Пальцем не тыкай. Анан Аянаны мен азыр Аянаны бул жерден козгогон да жок. Сен балдардын бияктан намысын тепселегени келдиң беле. Кой тур, мен сүйлөп алайын, сен сөз берчи. Ажылдабай. Сүйлөй бер, я послушайте. Эме, угуп ал, мен сага айтып коеюн. Аянаны мындай токтот, Аяна мен давно бүткөн, мен сага айтып коеюн. Анан кыздарды силе албайт дегениңди токтот. Бул жакта эркектин намысын тепселеп атасың сен. Мен сага эскертип атам дагы. Аяна кичинекей кыз эмес бул жерге. Мейли ошол жерде түшүнбөсүк болуп мен жеткизе албай калыптырмын бир жолу. Сага рахмат, аябай ошону айта албай жүрөсүң, жеткизип коюп турсуң. Бирок Аяна кичинекей кыз эмес бул жерге келгенчи 18 жашта күйөөгө турмушка чыгандап келди. Ошону бир түшүнүп алышың керек. Болду, всё. Улан байке, кечиресиз. Эмнеге бул жакта Айнура эже суроо берип атса, сен отношения жөнүндө сен сүйлөбө деп Бегайым эже суроо берип атса, сиз типа эмнеге ажылдап атасың, бизди монтип кемсинтип атасың депчи бир суроо берди да, сиз бир отношенияны алып кете албай атып, анан бияктан кайра кыздарга атандашып өзүңүздү ниже плинтуса түшүрүп атасыз бир аз. Аяна, мен айтып бүтө алайынбы, кечиресиз. Эме бул жерге мен бияк менен сүйлөшүп атам, бияк менен сүйлөп атам. Мен айтып бүтөм. Жок, мен Бегайга даканс айтып коеюнчу. Ар бир катышуучунун өзүнүн ой пикири бар. Просто далилдеңиз да, мен чында отношенияга даярмын, мен мондай мамелерди кылып, мондай мемелерди кылып атам десиз. Аргумент, орусча айткан аргумент менен жооп берип коесуз. Ооба, аргумент мындай да. Аяна кой турчу, мен сөзүм бүтө элекмин. Мен суроо берип атам, сиз угуңуз. Суроо берип бүтсүн Аяна, суроо берип бүтсүн, анан сиз жооп бересиз. Сүйлөңүз. Могул жактан азыр бир нерсе деп сүйлөсө, өзүңүздүн отношенияңыз жөнүндө бир суроого жооп бере албай, кайра булардын отношениясын чукуп атасыз да. Эмнеге сиз эмне басынтып койсо, же өзүңүз басынып каласызбы? Болгон по факту коюп берип атат, а сиз болсо бир нерсеге жооп бере албайсыз, бир отношенияны алып кете албайсың, качан болбосун арданып чычагап отуруп каласыз. Аяна, мен сага карындашым айтып койдум, мен сага көңүлүм түз, бирок алдынып сүйлөбө. Мен сен үчүн айтып атам, сен. Жок, мен өзүм оюмду айтып атам, башка маниет сүйлөгөн жок. Элге жаман көрсөтүп коюп, кайра отурасың, күлүп, былтыйып коючу. В смысле, сизди мен жаман көргөздүм, ами? Бир аз сеңиз менен сүйлөсөңүз, мен сизди эмне кылып жаман көргөздүм? Бегайым сен үчүн айтып, ошол жерден билесиң эмне болгон. Мейли ошол жерде болуп тур, бирок Бегайым мен сага айтып атам. Жок, сиз өткөн отношенияны козгобоңуз, сиз азыр бир нерсеге жооп берип коюңузчу. Мен сизди эмне кылып элге жаман көргөздүм? Бул жерде эркин микрофон, Нурлан мырза, ар бир өзүнүн оюн айта алат да. Ким кандай айтса дагы сиз ошого эмоция калтырбаганга аракет кылыңыз, Чындай, Канат мырза, жөн эле бир нерселерди айтып мен эмне кылып жаман көргөздүм? Мен айтып атам го, биз туура келбей калдык. Өлтүрөсүңөр бизди. Анан сураныч за словами следите, былтыйып деп сүйлөгөнгө вы не имеете права. Сиз эмне деп сүйлөп атасыз? Азыр Анара айым айтып кетти, причинасын айтты да, главныйчы, мен токтоткон себеби депчи, бул жакта башка кыздарды карайт экен, эме кылат экен депчи. Ошол чынбы же тамаша катары айтып кеттиңизби? Да, эми Нурлан мырзадан баарыбыз ошол нерсени күтүп атабыз да. Сиз ошол нерсени айтып коңуз, баарыбыз ошол менен. Жок, андай болгон эмес, эми баягы биз тааныштык кыздар менен сүйлөшүп калышып, может, ошону айтып аткандыр деп ойлоп атам мен. Анткени чогуу отурганда күлүп, жайнап сүйлөшүп калабыз да. Ошону эле айтып атса керек, атак мынтип башка кыздар менен жүрүп, бир негизи мен бир отношенияда жүргөндө башка кыз менен жүргөн эмесмин. Жок, Нурлан мырза, эми сиздин эми ответиңиз кандай болуп атат? Анара айымдын несин жактырбай, ошо главный бир причинасын айтып коңуз. Причина жок болуп атат да, бул жерде просто эле бирибизге туура келбей калдык. Болду, ошол эле. Жок, Нурлан мырза, андай болбойт да. Башкача. Менде бар, мен айтайын, өзүңүз жооп бере албайсыз, анан кыздар үстүңүздөн сүйлөйт. Анткени сиз өзүңүздүн артыңызда өзүңүз жооп албай атасыз да. Айта берейин, Анара. Эми Анараны негизи сыйлайм, жакшы кыз, бирок эми жакпай калган себептерин бул жерге айткым келбейт, чын эле айтсам. Силер ушинтип менде мондой көз караш болуп атат да. Саламатсыз арбы? Жантым айта албайт мен. Отур, сүйлөп атат биякта. Анараны чындыгында эме да, кафе-сафеде жүргөндөрүн көп байкайм. Может, ошонусу жакпай калгандыр. Мага ошонусу жакпай калды деп коеюнчу. Болду. Точка болду? Жок, кекетпей, мындай нормально айттыңыз да. Өзүңүздүн артыңызда өзүңүз жакшынакайраак жапканга аракет кылыш керек. Кафеде, ошо кафеде негизи Анара жакшы көрөт кафени. Ошонусу жакпай калды. Ошентип айтайынчы. Болду. Келиңиз. Нурлан айке, негизи клубда жүрөт, андай деп атпайсызбы? Ал нерсе бардык эле эркектерге жакпайт го дейм. Тем более мояка турмуш куралы деп келип атабыз. Анан Нурзада деле ошентип жүрсө, мен деле айтмакмын да. Ошол эмнеге мынтип жүрөсүң, андай мындай депчи. Чын эле бирок көп байкайбыз, көрүп эле жүрөбүз. Сиз талапкер болуп келгенде деле клубда монтип эле видеолор жүктөп жүрөсүз. Анан бияк деле эркек болгондон кийин айтат да. Эмнеге мынтип жүрөсүң депчи.
балким ошол нерсе балким артка тартты. ооба ошол нерсе артка тартты ачыгын айтканда. Мен жаңы эле айттым го. Болду ошо менен Экөө тең бири-бирин тыйбаптыр да кыскасы. Мисалы Нурлан мырза калашынча кыздар менен сүйлөшүптүр, Анарада калашынча клубта жүрүптүр ошондой, биздин түшүнүшүбүз боюнча. Ошо. Жо мен бир сөз айтып коеюн. Качан мен жакшы көргөн бала или ал мени жакшы көрүп, анан экөөбүз ал менин колума шакек такса, анан мен анын сөзүн мындай айткан сөзүн угам. Ошондон баштап айткан сөздөрүн угуп баштайм. Мен анга чейин айткан сөздөрүн мен андан сурабайм. Мен бир гана апаман сурайм. Мындай кыла берсе болот турбайбы анда? Жок, мындай отношения азыр Тилек менен Нурза да сүйлөшөт, Нурза да балдар менен сүйлөшө берет, Тилек да кыздар менен сүйлөшө берет. Жок, мен балдар менен сүйлөшөм. Анан качан экөө шакек такканда, анан токтотот экен да шакек тагылганда. Бирок ошол шакек тагыш үчүн ошол нерседен бири-биринен тыйылыш керек да. Мисалы экөөнө жакпаган нерселерди токтотуш керек да. Жок, бул жерде экөөбүздө эч нерсе жок болуп атканда мен мунун сөзүн эмне кылам угуп? Жок, силер мамиленин үстүндө жүрдүңөр да. Жок, мамиленин үстүндө жүрдүңөр да, мамиленин үстүндө. Биз эмне эчтеке жок деле өкүңөрдү алып жүрөрдүк бана бир айдан ашык. Жок дегенде чай үстүнө жүрдүңөр, сыйладыңар. Мисалы бир кыз менен деле, бир жигит менен деле тааныштыкка бaraтканда сен ага мурда сүйлөшүп жүргөн балдарын көргөзбөйсүң да. Же жок кыласың, эгерде ал бала жагып баштаса, чайлар уланып баштаса, балдарды жок кылып баштайсың. Мен балдар менен кармап алдыңызбы же? Же балдар менен жүргөнүмдү көрдүңөрбү бардыңар, Жок, сиз өзүңүздүн сөзүңүз өзүңүзгө жооп берип Нурлан мырза. Жок, просто мен ошол фактты айтып койдум да, мен өзүмдө фактчы. Мен ошондо гана сөзүн мындай такан сабып баштайм депчи. Ата клубда бардыгы эле жүрөйт го дейм. Мен балдар менен сүйлөшүп, же мындай неме кылган жерим жок. Ассаламу алейкум. Мен көрдүңөр ошол жерде мен кыздар менен жүрдүм. Ал жерде 3-сезондун балдары. Мен бир жолу эле клубка бардым окшойт, анда да Тилек мырза. Нурлан мырза, сиз айтып атасыз, кафеде жүрөт дейсиз, клубда жүрөт дейсиз. Өзүңүз чакырып койдуңузбу бир жака? Сиз менен жүрүш үчүн? чакырып чайлашып биз клубка барган жокпуз, бирок кафелерде, кинолордо жүрдүк. Анда кайдан убакыт табылыптыр? Иә. Анан кайдан убакыт табылыптыр? Убакыт деген биз 5 күн, 6 күн пайдара жүрбөйбүз ачогу. Сиз отношенияңызды баштай элексиз да. Сиз жөн эле чайлашып жүргөнсүз. Чайлашып жүрөбүз. Албетте анда достук. Ошо мен айтып атам, ошон үчүн мен эч нерсе дей албайм деп жана айттым го. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар. Акыйкат нерсени айта кетейин могул жерденчи. Бала деп эле Нурлан мырзага азыр азылып атабыз. Нукем экөөбүз баягы мелдешкенден бери братан. Мен ошондо айткам да, просто Нурлан мырзага мындай бир аял керек да, мындай өзүнөн өтүп, ашып өткөн бир келинчек керек да, братан. Мен сен үйүңө барганда биз мындай эркелеп эле деп сен менен сүйлөшүп эле жеңиш ушинтип тозоло турган аял керек. Бирок ушул нерсеңер болуп калыптыр. Анара сага деле сен деле өзүңдөн жарыңды табасың, буюрса Нукеме дагы бир жакшы бир аял келет. Бирок Аяна, сен азыр мерде Айнура экөөңөр ажылдап бирдекени сүйлөп атасыңар. Мен силерге айткым келип атат. Кече эле мен силерди скрытый камера менен тартып алгам да. Видеоңордучу. Кече сен талапкериң менен жүргөндө. То же самое Айнура. Анан эмнеге эле силер бияка мырзага азылып атасыңар? Кайсыл талапкерим эстетип коесузбу сураныч? Жана врачканын аты ким эле? Даниэль. Даниэль менен биздин мамилебиз токтогондон кийин бир да жолу сүйлөшкөн жокпуз, бир да жолу көрүшкөн жокпуз. Көчө күнү мен с одногруппниками тодо жүрдүм. Айдос Байкемеске дагы бир жолу айтып атам. Ал видеолордун баары YouTubeга деле чыгып кеткен. Во время отношения болгон нерсени эмнеге отношения бүткөндөн кийин бетиме коюп атасыз деген суроо болуп атат. Аяна, андан тышкары видеолорду мен билесиңер, мен тартып алам ушинтипчи. Билем. Мындай өзүмө ошону өзүм көрүп атпаймынбы? Анан азыр айтайын дегеним, ошондой эр жигит келди, анан сен ага макулдугуң бербей, анан азыр мерде отурасыңар да бетиңерди тылтытып, мен күйөөгө тиет элем депчи. Эмне ошол баланы ээрчип кеткен жоксуң анда? Эмне отурасың? Ошо балаңыз мага айттыбы, мени менен кетчи эфирден жүрмөсүн, алып кетем деп айттыбы. Сен баланын азыр ошол баланы сен азыр Нурлан мырзага пример кыл, ошол баланын эле кемчилигин кылып атсаңар, анан кантип ал бала сага бир подход кылат? Бул жерде жөн эле отурушат. Подход кылбаган үчүн анан биз кемчилигин айтпадыкпы? Кече деле Нурлан менен чыктыңар, мени жеткизбей койду. Конечно, жеткизбей койду. Баарыбыздын положениябыз бар да. Чындап келгендечи. Анан кыздар азыр мерде чындап келгенде талабыңарды тияка коюп атасыңар да. Кыздарданчы эч ким талабын эч жака койгон жок. Айдос мырза, сиз эмнени айтайын деп атасыз? Койсоңуз Аяна. Кимдин талабы болуп атат? $1 миллион
бул бар балага турмушка чыгам деп атабы. Эми Жөнөкөй эле ошондой талаптар. акыйкатты айтканда элдин баары эле көрүп атат Канат мырза. Жок, сиз мындай сөзүңүздүн мындай аргументин айтып бериңизчи. Кимдин Сөзүмдүн талабы төркүнүн күчтүү болот? айтайын дегеним, Кимдин талабы биздин күчтүү болот? кыздар мерде жөн эле отурасыңар, чындап келгенде. Мен акыйкат сөздү айтайын. Жок, сиз деле Айдынай менен сүйлөшө албай койбодуңузбу? Кептин бар сүйлөшө албай койгондо Айдынай мени жактырбай атса мен кантейин эмне? Бутунан өбөйүнбү же бутун жеп салайынбы? Жок, сиз ошол мамилени уланта алган жоксуз да. Сиз таарынып, мамилени уланта албаганыңыз үчүн сиз Айдынайды жүрөгүн ача алган жоксуз. Кыз тараптан мага болгон мамиле болбосо, мен жөн эле чуркап жүрө бербеймин. Канат мырза, мен бир нерсени айта кетейин. Бул жердечи кыздар отурбай мындай дегенде балдар силей албайсыңар, анан силер деген мындай кыла албайсыңар депчи, бул жакта жөн эле чынын айтканда, Айдоз айткандайчы жөн эле отурушат да, көбүчө чын эле айтайын. Сырттан башка нерсе кылышат булар информацияларын бул жерден айтпай эле коелу, чтоб тынчыраак отургулачы. Жок, ошо сырттан ким сүйлөшүп атыптыр? Эме барбы? Факт барбы? Башка бала менен. Факт менде. Ким сүйлөшүп атыптыр? Кана микрофон бериңиз Айдоско. Ал эми мындай да, мурда кыз болобу, катышуучу болобу, мурда кандай жолду басып өткөн бизди кызыктырбайт да. 4-сезонго келди. Эфирдин эрежеси бир гана эфирдин ичинде талапкер менен сүйлөшөт, өзүнүн катышуучу менен же бирөө менен сүйлөшөт. Бирок эгер ошол катышуучу сырттан бир башка бала менен сүйлөшсө, бул эфирди сыйлабастык, элди сыйлабастык. Эгерде ушундай факт болсо, айткыла. Все. Барбы? Айтабыз. Бирок бул жерден айткан болбой калат. Доказательство барбы? Айткыла, ким сырттан сүйлөшүп атат? Мен жөнүндө эмне деп айтып атасыз Айдос байке? Оңуңуз уктуспу? Мен сизге бербейм азыр бул микрофонду. Мен жөнүндө азыр каршы чыгып атасыз. Өзүңүздү карап сүйлөңүзчү, макулбу? Нурланка, сиз азыр интрига салып койдуңуз да, айтыңыз эми, ким именно? Ким сырттан сүйлөшөт? Жок, бери артта доказательство бар экен Айдоста ким бар? Айтор, айт. Жок, бул эрежени бузуп атат андачы. Катышуучулар эрежени бузуп атат. Айтыңыз. Жашынакай болуп кала албайм мен эч убакта. Өзүңүздүн сөзүңүздү айтыңыз, болду. Кыскасы токтотуңуз. Кыскасы, чындап келгенде Айнура сырттан балдар менен сүйлөшүп жүрөт. Аны мен жакшы билем. Азыр доказательство сурабай эле кой. Азыр айтсам жөн эле мындай неметип калбайлы. Азыр эфир кетип атат мыяктан. Толуп турам менен. Өзүңүзчү? Кайсы бирин айтайын? Өзүңүзчү? Мен ким менен сүйлөшүп атам? Жок, сен айт мен ким менен сүйлөшүп атам? Сиз деле ошончо эле жүрөсүз го, макулбу? Өзүңүздүн косяктарыңызды билбей туруп мага айтасызбы анан? Жок, мен косягымды айтпайсыңбы, Айнура? Просто сен чынында сен көп балдар менен сүйлөшүп атасың. Айдос байке. Бул эфирди сыйлап отурам, макулбу? Айтайын дегеним, Айнура азыр айтыңыз деп ачуулук менен айтып болду, бирок кыргызда бир жакшы сөз бар го, ачууң барда бирөөгө убада бербе дейт го. Ошол себептен мен айтпай атам, Айнура. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми сурап атканыбыздын себеби, эгерде бизде катышуучулар жоопкерчиликти сезбей сырттан эгерде сүйлөшүп, Айнура менен азыркы убакта Айдос мырзанын дагы айтышы болуп кетти. Бирок Айдос мырза чындап далилдеп, эгерде Айнура сырттан бир башка бала менен кыз жигит маселесинде сүйлөшсө, Айнура болобу, башка катышуучу болобу, кыз болобу, анда эфирдин эрежеси боюнча биздин эфирден кетет. Ошондуктан эфирдин факт менен далилдеп бериңиз, Айдос мырза. Анткени бизде эреже маанилүү, анткени сиздерди көрүп, бияктан сырттан талапкерлер келип атат. Булар бош, эч ким менен сүйлөшпөйт, жигити жок, же сүйгөн кызы жок деп келип атат. Ошондуктан адамдын өзүнүн баягы жоопкерчилигин сезиш керек да. Эгерде ал өзү жоопкерчиликти сезбей эрежени бузса, анда катышуучулар, биз ал катышуучуну, то есть көрүүчүлөр, биз ал катышуучуну эфирден кетиребиз. Бирок биз Айдос мырзадан факт сурайбыз. Анда уланталы. Нурлан мырза, дагы сизге сабак. Сиз өзүңүз көмүп атасыз сөзгө. Анткени сиздин ошол сезимиңиз ачылбаганы, сиз эчтеке болбойт экени баарыбыз көзүбүз жеткен да, катышуучулар да доо ачык эле суроо берген. Бирок сиз экинчи чайга чыкканда эле токтотконго мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү колдонбогонуңуз үчүн бир айдан кийин дагы катышуучулар ушундай сөздү айтканга туура келип атат, биз дагы. Мен сүйлөп алайын азыр, Анан макул, көп сөз кылбайлы, бардыгы түшүнүктүү болду. Азыр орындуктардан орун алып бериңиздер. Бул жака Болот менен Аселди чакыралы.
Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай эле жакшы маанайда биз эфирди алдыга карай улассак, биздин көрүүчүлөр көрө эле бул катышуучулар эмне болуп кийинип алган, эмне деген стиль деп таң калып атсаңыздар керек. Анткени бүгүн жалпы кесипкөйлөрдүн майрамы, ошондуктан кесип кылып, үй бүлөсүн багып, адал жумуш менен иштеп жаткан жана ошондой эле Кыргызстанга салым кошуп жаткан жалпы кыргыз элине бир кол чаап коелу. Азыр биз кесипкөйлөр жөнүндө сүйлөшө турган болсок, дароо эле биринчи көзгө Айдос мырза илинип атат. Анткени акыркы чыгарылыштарда сантехник, Наргизанын өзүнүн жеке сантехники, бекер жасаган сантехники деп өзгөчө сантехник Айдос деп Кыргызстанга аябай дуу кетти го акыркы чыгарылыштарда. Сиз кантип сантехник кесибин тандап калдыңыз? Айтат го, кесипти сен тандабайсың, кесип сени тандайт болуп. Өзү негизи шоодо, тамашоодо алып барчу болуп жүргөн жаным. Мага сантехниканын эң биринчи акчасы жаккан. Акчасы? Акчасы жаккан, чынында. Андан кийин сантехникага келгем. Анан окушуп жүрдүм башында. Анан ошо менен көнүп кеттим, бирок мен чынында устаттарым көрүп атса керек, 3 айда мен бөлүнүп чыгып кеткем. Демек сантехникадан бат өздөштүрүп кеттим. Анан могу сантехника боюнча чындап үйлөргө барсам, мурда тааныбачы да. Мурда бар эле таанылбаган нерсе жакшы экен да негизичи. Бар эле, ой эже кандайсыз, апа кандайсыз, картошка курой коюңуз, мен жазай коем депчи. Азыр барып эле кылыктанып эле бир башкача болуп калат кезиңде мындай. Анан мен ошол жерге барсам эле бижолук жүргөндөй сурайт. Мына бижолуктудан кимди сурайт дейсиздерби? Бегайымды сурайт да. Не деп сурайт? Бул кандай кыз, ушул менен бир отуруп сүйлөшөсүңбү деп мен айтам, эже мен чогуу эле сүйлөшөбүз ошол жерде. Анан ошол эмнеге бала келбейт дегенде, урматтуу апалар, меники инстаграмда бар эле апалар Бегайымга келчү балдардын духу чыдабайт. Бирок Бегайым жакшы кыз. Мага жана 1000 сом берип койгон, ошон үчүн мактап коеюн. Анан кечээ дагы редактурадан айтканда бизге Канат мырза, бүгүнкү урматтуу кыргыз эли, бүгүнкү эмгек күнүңүздөр менен куттуктайм. Анан баардык кесиптер, мен инструментим менен келип алгам го, монтипчи. Инструментиңизди көрсөңүз. Анан баарыңар ушинтип кийинип келе дегенде мен байкуш автобуста ушинтип келгем да. Карасам баары эле мындай эле отурушат. Эми бул жакта чыныгы азыркы убакта кесиптин ээлери да. Бул ушул чамадан мен иштеп күнүгө акча табам мен буюрса. Демек Айдос мырза бул кесипти акча көп түшкөн үчүн эле улантасыз. Эгерде башка жумуштан да сантехниктен көрө акча чыкса ошол жака да секирип кетесиз. Мен негизи сантехниканын акчасын сүйүп келгем, бирок азыр акчасын сүйбөй калдым, бирок сантехниканы сүйүп калдым да азыр. Анткени мен бирөөнүн барып бир жерин жасабайынча мындай кыйналып кетем. Сантехник чындыгында азыркы убакта Кыргызстанда аябай строительство өнүгүп атпайбы? Анан ошого бул сантехник аябай бир чоң кесип да. Көптөгөн үй салып аткандар, объект куруп аткандардын баардыгы сантехникке муктаж. Ошондуктан балким бул чыгарылышты көрүп аткандар да болсо, сөзсүз түрдө сантехник кесибин улантыңыздар демекчүбүз. Анткени бул Айдос мырза айткандай сантехник кесиби чындап жакшы да. Өзүм да башыман өтүп көрсөм сантехник болуп иштегем мисалычы. Мен мына билем бул пластик кескен кайчыкен, бул үтүк деп коет. Мырза да кийим үтүктөбөйт бул менен. Ысытат да, анан жана турбаларды бири-бирине жабыштырат да. Кыскасы Айдос мырза да баардыгы бар экен, бирок могу менен не кылат билбейм да. Мен бул не клиенттин тырмагын алып иштебейсизби? Баргандан кийин. Ошондуктан ушундай кесипти аркалаган биздин катышуучу кесипкөй Айдос мырза кол чаап коелу. Өтө сизди катуу реклама кылып атабыз да. Чоң рахмат жаман. Анан 2 сааттык жумуш болсо 5 мүнөттө бүтүрүп чала була кетип уят кылбаңыз сизде. Жок. Аягына чейин сапаттуу бүтүрүңүз, Шылп азыр мурда клиенттер барса тааныбай элечи. Ай, мындай дечи эле, азыр барсам бижолуктук сенсиң дейт го. Эртең косяк болуп калса мен чалам тияка депчи. Жоопкерчилик мурдагыдан да сезилет. Жоопкерчилик билейин, жаман го негизи. Бир жерде пайка аласаң дагы кайра карайм го монтипчи. Өзгөчө жана Союз убагында үйлөрдүн турбасы жаман го. Сиздерге чоң рахмат. Азыр ойлоп оюм боюнча ошол кыргыз эли баардыгы кайрылып жатат. Сантехника боюнча сиздерге чоң рахмат. Мен убактым жетпей жатат. Бирок Наргиза барып жасап турат.
Пайканы үйрөтүп койгом. Кол чаап коелу. Бизде дагы Санжар өзгөчө көзгө илинип атат, Санжар жана жаш манасчыларга, реп айткан манасчыларга окшоп атабы же кайсы стиль болуп түшүнбөй атам. Ага караганда Санжарга караганда Бакыт мырза оңолуп мына жакшы стилде. Экөө алмашып. Келиңиз. Ассаламу алейкум, барыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн ошол эмгекчилер күнү, кесиптин күнү. Мен негизи көп кесипти аркалагам. Ошол кесиптердин арасынан ошол көбүрөөк убакыт өткөргөн кесибим бул хореограф десем болот. Бийден сабак берип, ошол бийде аябай көп жүрдүм да. Эстрадный, народный бийлер мененчи. Анан бизде болсо ошол бийчи балдар, хореографтар, негизи ошол модель балдар биз ошол негизи өзгөчө кийинип жүргөндү жактырчубуз да. Ошо сиздин кесибиңиз хореограф, бийчи. Эми ошо бийчи, анан модель. Анан негизи өзүмдүн дипломированный кесибим бул кыргыз тили адабияты боюнча мугалим, диктор еще. Анан ал жакта эми костюм кийип дегендей. Биз демек мындай сонун таланттуу мырзадан бийлегенин биз абдан суранабыз. Санжар мырза, балким мен мурда бул профессионалдар мен профессионал коллегаларым көрүп калса деп уялбаш керек. Санжар мырза, сиз бийди таштагыңызга канча жыл болду? Уже 4 жылдан ашып баратат. 4 жылда деген сиз салмак байладыңыз, уже оор басырыктуу болуп калдыңыз. Бирок эми тилекке караганда жакшы эле бийлейсиз болуш керек да. Ошол мен ошол профессионал коллегаларым, мени үйрөткөн мугалимдер көрүп. Жок, бизге алар түшүнөт да, сиз азыр профессионалдуу түрдө бийлеген жоксуз. Болгону гана бизге көргөзүп атасыз, бир минуттан ичинде. Кет. Санжар мырза, отурбай турсаңыз, да өзүңүз кандай стилде бийлечү элеңиз? Ошол музыканы коюп берели. Элдик бийлерди бийлейбиз да, өзбекский, индийский, кыргызский, ар кайсы улуттардын бийлерин бийлечүбүз. Кыргызча кайсыл? Кара жоргону коюп берели. Кавказский. Биймергенди койсо болот. Биймерген? Азыр. Аны хореографиясын точно эсте жок, бирок бийлеп бере алам. Анткени основа баары бир калат да адамдачы.
Керемет. Анда орындуктан орун алып бериңиз, караңыздарчы. Урматтуу достор, бизде эмне деген таланттуу биздин катышуучуларыбыз бар. Кыргыз бийин демек катыра бийледи. Кол чаап коюңуздар, катыра. Бул эмне бий экенин да айтып кетиш керек. Анткени бул кыргыздын илгерки өздөрүнүн бийи, бул сыныма талма деген бий бар. Уже вес алып көп бийлегенге уже монтип кыйналып, мурун 10 бий болсо бийлей берчүбүз да. Карып баратасызда. Анткени бий дагы бул өзүнчө спорт да. Эртең менен барасың, разминка кыласың, тренировка кыласың, бүт нерсени барын кыласың да. Ошол сынма талма деген бий кыргыздын өзүнүн укра бийи да, денелерди полный сындырып бийлейт. А бул ошондо Бегайымдын интернетте билип аткан бийлер бул нени түшүндүрөт экен? Мындайларды эле. Бунуку более өзбекский вариант экен. Чуть-чуть. Бунун да тарыхы бар, э? Биз убагында мен тарбияланып чыккандан кийин дос балам экөөбүз өзүбүздүн группабызды ачканбыз. Группабызды ачып, кадимкидей формаларды тиктирип, тойлорго чыгып, концерттерге чыгып, ырчылардын артына постановка коюп, кадимкидей акча таап, иштеп, ошол нерсе менен өзүн багып, үй бүлөсүн багып келе жаткандар да бар негизи Кыргызстанда. Керемет. Кол чабуулар болсун. Бул бий дагы өзгөчө баягы кыргыздын көзү көңгөн жок ушул убакка чейин. Бийди да кесип кылса өзгөчө мырзалар тарапка, өзгөчө туура эмес ой пикирлер айтылат да, кантип берке мырза киши бийлесин, мырза киши бийлеп акча таба алабы деп. Бирок азыркы убакта биз көрүп атабыз, ошол эле убакта Санжар мырзанын устаты десек болот, Эрмек Керимбаев, Кыргызстандын эң алдыңкы бийчилердин бири. Ушундай жигиттер тарбиялап өстүрүп атат, кол чаап коелу ошол жака да. Негизи биздин редакциядан айтылган, ар бир кесиптеп, ар бир кайсы кесип менен иштесе ошол кийимди кийип келсин деп. Бирок өзгөчө биз кол чабууну ушу Санжар менен Айдоска гана кол чабуулабыз. Жана Тилек мырзага, Турдалы мырзага да. Мен бир айтып кетейин, Канат мырза. Бул жерден азыр ошол Эрмек Керимбаевди айтып калыңыз. Мага да аябай сабак берген, бирок ошол эле учурда мага көбүрөөк учурда салымын кошкон, анын атын айтпасам бул көрүп калса дагы эртең мага таарынышы мүмкүн. Ошондон Жазгүл Додоевага чоң рахмат айткым келет, жаз ансамблинин жетекчиси. Жана Турдалы мырза, керемет повар. Достор, мен да повар болуп иштегем да. Мен бийчи да болгом, сантехник, повар болуп иштегем. Мына Турдалы мырзага сөз берели анда. Аябай көптөн бери келек болчумун, негизи бүгүн келип өзүм бир башкача болуп атам. Негизи ашпазчылык кесипти кандай тандап калгам десем, үйдөн эле апам жумушка кетчү. Атам да жумушка кетчү. Ошол учурда жумуштан келер учурга тамак жасап кой дечү. Ошентип күндө жасап жүрүп эле кызыгуу пайда болгон. Кызыгып ошону менен акыры жүрүп ашпазчылыкка тапшырдым. Андан кийин ошол кызыгып окууну бүттүм. Азыркы учурда бирок иштебейм ашпазчылык менен. Үйдөн кызыгып жасайм, сагынып калам. Канча жыл эмгек кылдыңыз ашпазчылык менен? Ашпазчылык менен көп болсо 1 жыл, 1,5 жыл. 1 жыл. Кайсыл кухняда иштедиңиз? Азиатский, кыргызский, уйгурский? Национальный кухняда иштедим. Биздин улуттук тамактарда, Ооба. Ашпазчылык менен сантехниктерге караганда көбүрөөк киреше тапса болобу? Же азыраак табасыңбы? Албетте ашпазчылыкты канча көп билсең, ошончо көп акча табасың негизи. Ошол билимиңе жараша ошондой акча табасың. Пицца канча мүнөттө бышат? Мен унуттум, чын эле айтайынбы? Канча болуп кетти, чын эле ачык эле. 7 мүнөттө бышат пицца. Мен повар болуп. Силер 15 мүнөттө, 7 мүнөттө бышат пицца. Мен ачыгын айтыш керек. Кайсы тамактарды жакшы жасачу элеңиз? Мен мантыны жасайм. Өзүм түйөм, жаям, баардыгын эле кылам. Керемет, кол чаап коюң. Бизде даяр адам бар экен, урматтуу талапкерлер, мындай мырзаны колдон чыгарбайбыз го дейм, Бүт баарын өзү жасайт, өзү кылат. Бирок азыркы убакта эмне кесипти аркылуу атасыз? Азыркы убакта ошол немеден национальный кухнядан иштеп жүрүп эле, тойканаларда иштеп жүрүп, тойкананын залына чыгып кетип официант болуп баштадым, андан администратор, ошентип көтөрүп жүрүп, азыр менеджер, алып барчылык кызматтарды кылам. Керемет.
негизи поварлык кесипти аябай сонун го. Көбүнчө негизи мырзалар айымдарга караганда көбүрөөк жасайт деп коет да, мындай даамдуураак жасайт депчи, поварлык кесиптечи. Мен да ошол поварлык кесипти аябай жаш кезимде окугам, анда кадимкидей окуп, диплом алып, ошондо окуганда деген мен мындай деп ойлогом да, повар болгондо тамактын тузун эле көрүп жүрө бересиң депчи, мындай даамдап коюп эле жүрө бергендей сезилген да. Бирок мен практикага барганда, ошол убакта практикага барганда почти таң аткычакты пияз арчытчы да эжелерчи. Еще кирсең чоң эжелер ала урушат, пияз арчытат, картошка арчытат. Анан ошондой бул меники эмес экен деп кеткем да повардыкынанчы. Менде дагы ошондой болгон негизи. 1,5 жыл пияз арчыдыңызбы? Картошка арчыгам. Картошка. Бирок ошол нерседен өтүп анан профессионалдуу повар болот экенсиң да. Ал нерседен өтмөй сайын профессионал повар болуш керек. Негизи ошол нерседен өтүп кетсе, анда поварлыкка, ашпозчулукка өтөт экен да. Өтпөй калса, анда уже ошондон тажап калса, ашпозчулукка өтпөй калат экен. Мен тажап калгам действительно, аябай көп арчыгам. Кесиптеш болот андай. Кол чаап коелу анда, Турдал мырза. Жалпы ошондой эле эфирден биз жалпы поварларга да ысык салам айтып коелу, анткени Кыргызстанда эң даамдуу тамактарды жасап берип атат, кайсыл кафе, ресторанга кирбейли. Албетте бул мырзаны бардык көрүүчүлөр билет. Чындыгында өзүнүн Instagram баракчасына дагы өзгөчө салып калат. Ошол жакта кичинекей балдарга сабак берип, жана кызмат кылып, ырчылык кесипти жөн эле баа кесип кылбай, бирок ошол эле убакта өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн талантын башка бирөөлөр менен да бөлүшүп атат да. Бул биздин мугалим ырчы мырза, Тилек мырза кол чаап коелу. Негизи 2018 жылы бияктан окууну бүттүк, Бүйүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде мугалимдик кесипти аяктадым. Андан кийин жаш балдарга тактап айтканда мектепте жана бала бакчада музыкадан сабак берип келе жатам. Андан сырткары мажор деген кичинекей балдардан түзүлгөн хор бар бизде. Атайын түзүп чыкканбыз. Анан ошолор менен ал балдарды элге чыгарып, өнөрлөрүн элге тартуулатып, ошол жакта жетекчилик жаатында мугалимдик кесип менен эмгектенип келе жатам десем болот. Сейчас мени тартпай тургула. Мугалимдик кесиптен мамлекеттик тараптан да колдоп атат, айлыктарын көтөрүп атат. Ушу мугалимдик кесип үй бүлө курганга азыркы заманга ала келгендечи бардык нерсе жетип атабы ушул нерсе? Жашооңузга. Мугалимдик кесип кандай десем, акчасы аябай көп болбосо дагы, бирок мындай пейилди кенен кылсаң, кичинекей акча дагы кенен жетет экен да ал нерсечи. Мен даже бул мугалимдик кесиптин акчасы менен эле эмес, зарплата менен эмес, айлык акы менен эмес, андан сырткары дагы башка да жумуштарды алып кеткен үчүн азыркы жашоомо негизи кенен эле жетип атат десем болот. Демек, мугалим мөмөлү дарактап коет. Ошол эле убакта биздин чындап мына бар да, мисалы көп эле баарыбыз эле мисалы окудук, бирок ошол кесибибизди уланткан жокпуз да. Бирок ошол кесиптин акчасы аз болгонуна карабай, өзүнүн жумушун сүйүп аткарып аткан Тилек мырзага кол чаап коелу да бир жолу. Ушул эле сөз менен биз эмне айткыбыз келди? Чындыгында ар бирибиз эгерде өзүбүздүн кесибибизди сүйсөк, өзүбүздүн жумушубузду сүйсөк, жана ошондой эле коомчулукта болуп аткан ызычуу негатив нерселерден алыс болсок, саясаттан алыс болсок, көп жаман нерселерден алыс болсок, анда биз мамлекетке чоң салым кошо алат экенбиз да. Ошондо биздин мамлекет өнүгөт экен да. Ошол эле убакта мектепке барсаң мыкты мугалим, бийлегенге барсаң мыкты мугалим, бир суу турбаң жарылып калса мыкты сантехник. Ушундай кесипкөйлөр бизге керек экен да. Ошондуктан бүгүн жалпы адал оокат менен эмгек кылып аткан биздин жалпы кесипкөй Кыргызстаныбыздагы жалпы кыргыз элин бир катуураак кол чаап куттуктап коелу. Эми айта берсек сөз көп, азыр жаңыда кесиптер көп, мисалы мобилограф. Аман мырзадан суроо айтабыз биз. Аман мырза, сиздин кесибиңиз? Аман мырзага сөз жетпей калыптыр. Унчукпай атат, кошулбай атат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, катышуучулар, айымдар, мырзалар. Неме? Менин кесибим негизи өзүм айдоочулук. Ана баягы биринчи келген эфирлерде ошо суроо бергенде жооп бербей калыптым да. Ошо Сахалин областында айдоочу автобуста иштеп келгем ошо. Айдоочулукту жагабы өзүңүзгө, мисалы кесип кылып уланткыңыз келеби ошону? Негизи кичирээк кезде көп эле нерселерди ойлой берчүмүн. Окуп жүргөн бул болом, тиги болом деп, бирок баягы атам да өзү техникага жакын айдоочу болгондуктан ошол жакка оп кеттим баары бир кайра эле. Айдоочулук кесип менен акча тапса үй бүлөнү бакканга жетеби азыркы заманда мисалы?
жетет го да эми шүгүр десе баардык нерсе жеткирсе болот го. Эми канчалаган водительдер иштеп эле жүрүшпөйбү? Туура. Кыргызстаныбызда дагы өзгөчө 7 дубанга каттасак да биздин айдоочулар бизди жеткирет. Ошолор эле үй бүлөсүн багып атат жана шаар ичинде биздин айдоочуларыбыз бар. Кыскасы айдоочуларыбызга шопур, байкелерибизге шопур, айдоочу эжекелерибизге кол чаап коелу анда. Болот мырза, сиздин кесибиңиз актер, модель экенин билебиз. Бирок актер, модель мырза бир жуманын ичинде Асель айым менен чайды кандай улантты? Саламатсыздарбы, Канат мырза, катышуучулар. Мен азыр чайдан кийинкиси азыр дагы бир эме бар эле да. Жаңылым бар эле, ошондон баштасам. Келиңиз. Эки жаңылым бар да негизи. Бир жуманын ичинде мындай эме каша болуп кетти азыр. Жумуштан чарчап келгем негизичи. Ана сразу эле уктап эле, эртең менен турсам, телефонду күйгүзсөм, толтура мага эмелер келди, перепискалар келди да магачы. Аны ачып бирден окусам, мен күткөн эмесмин да негизичи. Анан кийин бирден окуп отурсам, бул Бакыт мырзадан мага угрозалар кетиптир да. Это публично да, менин бетим эмес, башка жактан. Анан кийин Бакыт мырзага мен байланыша албай койдум. Бирок группадан экөөбүз сүйлөштүк. Группадан сүйлөшүп чечишкенден кийин анан кийин мунун ою башкача болуп калды да. Кызгануу болду да, өзү айткандайчы. Сымбат айымдан Асель жак тараптан кызганып аттыр. Ошондо Болот мырза кечиресиз. Ошол перепискалар, редакция барбы ошол перепискалар бизде? Бар. Бардыгы факт менен болсун да. Анда экранга чыгарып бересиңерби? Экранга көрөлү. Каждый, кто пытается разрушить что-то, должен понимать, последствия могут быть намного серьезнее. Это факт. Чем они предлагают? Болот лучше подумать дважды, чем вмешивать в чужую жизнь, да? Вот, тоже угроза. Вот раз окосын. Я не позволю, чтобы чьи-то манипуляции или попытки сыграть на чувствах других людей привели к разрушению того, что построено на доверии и уважении. Пусть тебе будет уроком, что такие действия не остаются без внимания. То есть я смотрю все. Каяктан баштап кеттим, бияктан айта кетейин достор. Эң биринчи келгенде Сымбат айым келгенде, Болот тууралуу уважениясы жок болгонду каяктан билди? По факту. Сымбат айым келгенде, Сымбат айтып калды, бул передачада мен Болотту гана билет экем дегенде, Болот так вальяжно сидел и мага билет бербейсиңерби деп 2 жолу айтып кеткен. Ладно, я у человека айтып атам, солидарность бул самосознание иштейт болуш керек, Болот эле творческий адам, балким бул порядочный бала болуш керек дегенде болбой, Болоттон экинчи этап кетти. Каяктан дей турган болсок, Болот Сымбатка дружеский би, бирок Сымбатка видео мондай тартпайлыбы деген немес болду, перепискасы болгон. Прекрасно знаю, и после этого у меня накипело, я такой, я все барыңарды карап атам, барыңарды билип атам, ошол жактан просто во внимание алып койгула, токтотуп койгула, лишнего не надо им деген болчумун да. Это не угроза, просто. Бакыт мырза, мындай да, Сымбат айым менен мен көп жылдан бери сенден кийин эле мен таанышым да. Бул экөөбүз иштеп жүргөнбүз негизи элечи. 7 жылдан бери сиз тааныбай койдуңарбы? Сымбат айым ырдайт, мен дагы ырдайм. Творческий личность, сен мындай ар ким, например, творческий личностьте эч ким келип граница кое албайт да. Ал өзү билет киммен иштешичи. Анан сен если кызганып атсаң, сен мага келип чечсең болмок да. Негизичи мен башында айтканда мен группага жазган балдаргачы видео тарталы, фотосессия кылалы деп. Бирок тилекке каршы баары жумушта болгондуктан түшүндүрүп айтты да, биз жумуштабыз, кол бошогондо келебиз депчи. Анан биякта Асель айым бош экен. Мага связьга чыкты, каяктасыз депчи. Жок, мен эме бузбай туруңуз азыр. И анан кийин Асель айым келди, жолуктук, видео тарттык. Видео тарткандан кечинде сен мага жаздың да, туурабы? У меня везде есть глаза, уши депчи. Ушундан баштаса болот, то что сен уже ревностью мага билдирип атканыңчы. Я уже знал, откуда вы каяка бартасыңар, каяктан барып контент тартасыңар, уже мен билген болчумун, ошон ошо сөздү эмес, читай между строк дейт го, ошону мондай кабычка алып жазып койгом. Ошондон кийин Бакыт мырза менден алыстай баштаганда, көп сүйлөшпөй, учурашпай, мындай качып баштагандан мен байкап туруп, Бакыт мырзаны несколько раз сөзгө тарткам. Бакыт мырза келип айткам, если менден бир нерсе ката кетсе, же туура эмес айтып алсам, кел мияктан бүтүрүп чечишип алалы. Кол алышып деп, мен 3 жолу сага ошо вопросту бергем. Бирок сен ответ, все нормально, все хорошо, не переживай дегенсиң, туурабы?
болду эле ошондой. болгон. Болду да, туурабы? Кол алыштык. Бирок анан кийин кол алышкандан кийин могу перепискалар болот да, скриндер болот. Публикага ойноп атасың да сенчи. Мен биякта турам, Бакыт мырза. Мен эч жакка качпайм. Сен чалып деле кел, могу жериң жакпай атат, сүйлөшөлү десең, мен качпайм, мен келип сүйлөшүп берем. Мага жакпаган нерсе Сымбатка жазган нерсени жакпай калды. Экинчи фактты айтып кеткен. Сымбат сиз тааныган жоксуз. Сымбат баягы көрсөтүп айткан 7 жылдан бери жок, мен тааныган жокмун деп турат, иштешип жүрөбүз дегениңер уже экөө бири-бирине дал келбей атат. Айтылган сөзүңөргө биринчиден. Экинчиден, бияк переписка эмес болчу, бул комментарий болчу. Комментарий эл сынча эл таразада экен. Эл састараны көрүп жазып калды, типа Сымбат өкөн мамилең ортоңо кирип баратат деп. Ошол кезде мен түтөп кеткен жоюм ошолду. То есть не надо лезть в мой огород. Если бирдеке боло турган болсоңор, или я не знаю, силер ортоңордо я бар болсо какой-нибудь иштешкен ырыңар, трегиңер, видеоңор, по-моему, бир эле видеоңор болуш керек. От силы вот YouTube'нун ичинде бир эле видеоңор болуш керек. Андан тышкары эчтеке эле жок го дейм. Мисалы Болоттун Сымбатка суроо берели. Сымбатка микрофон бериңиз. Сымбат, Болот сизге ушинтип жазганы, контент тарталы, ушундай кылалы деген сиз үчүн нормаль эле көрүнүш болуп атабы негизи? Негизи мындай жаман деле подтекст жок болчу, экөө чыгарган видеосу бар, ошол эле ырга жөн эле билеп коюш керек болчу. Экөө чыгарганда ким экөө? Айсел экөө уже бийлеген да ошол ырга. Бийлешкен, бийлешкен. Контент үчүн жазды, бирок. Жөн эле контент үчүн мен пост жасаганга видеом эчтекем жок, тартып койсок болобу деген да. Сизде Болот мырза билчи аны. Сымбат айымга деген кандайдыр бир сезим болуп атабы сизде? Балким мен Сымбат айымга эч кандай сезим жок. Биз мурдатан бери дос катары эле сүйлөшүп келгенбиз, коллега катары сүйлөшүп келгенбиз. Аны Сымбат айым жакшы билет. Демек бул Бакыт мырзаны ошондо ашыкча кызганган болуп атабы ошондо биздин Сымбат айым? Болот мырзанын же Бакыт мырзанын кызганган болуп атабы ашыкча? Сиз түшүндүрүп айттыңызбы? Ошондойго деп ойлоп атам. Жок, мисалы сиз айттыңызбы Бакыт мырза? Мен вообще түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн мени ортого кошуп салдыңар ошондо? Жок, анткени сиздин айыңыздан бул сизге контент тарталы деген үчүн кызганып атат да Бакыт мырза. Чогуу барып тарталы дегенбиз. Даже көрүшкөнбүз үчөөбүз тең. Чогуу тарталы деп, анан кийин болбой калат го деп уже тартпайлы деп эле чечкенбиз да. Эчтеке деле жок экен да Бакыт мырза. Өзү деле биз менен болгон да ошо. Жок, мисалы азыр эмне болуп атат түшүнбөй атам. Бакыт мырзанын бул жердечи мындай да, бул үй бүлөдө деле аябай бул нерсе менен өтө чоң зыянга учурайсыз да, сиз мындай кызганыч мененчи. Аябай катуу болуп атат кызганыч. Сиз деген жигитчилик кылып Болот мырзага жолугасыз. Мисалы эгердечи мындай маңдайлаш отурасыз, ушул мен Сымбатты жакшы көрүп атам, ушул мен жүрөгүмө жагып атат, бизге аралашпай эле койчу, брат, мени сыйласаң деп деле сиз айтсаңыз, аралашкан деле жок, бирок түшүнүп калмак да. Бирок ошол эле убакта сиз деген баягы кандай десем болот, арадай ишти чарадай деп коет го Кыргызстандачы, мындай арадай ишти чарадай кылып таштадыңыз да азыр. Сиз деген бул эмоцияңыз менен Сымбатты да качырасыз, Болот мырза менен да мамилеңизди бузасыз да. Мен Бакыт мырзага суроо берип кетсем болобу? Сиз Сымбат айым менен канча чайлашууда жүрөсүз, ушунча кызганат экенсиз, качан кыз жигитке өтөсүз да? Качан предложение сделаете? Жакшы суроо болду. Раз прям так ревнуете, прям не можете. Жакшы суроо болду. Кыз мамилесине бар определенный дата бар, бир символикасы, мен символиканы жакшы көрөм. На самом деле вот я люблю числа, и ошого ылайыктуу өзүмдүн даярдаган нерселерим бар. Ошол даярданган мезгил келет, силер барыңар көрөсүңөр, биякта эле болот. Сиз даярданган мезгил келет дейсиз, ал эмне 5-мезгил, 5-сезонбу? Жок, күз мезгили деле эмес. Почему антип атасыңар? Күз мезгили 5-сезон болот да. Мен өзүм жакшы көргөн санымды билет болушуңар керек. Мен жакшы көргөн санымды билесиңер. Да. Всё. Мындай кылалычы, что-то аз бияк негатив болуп кетти. Болот мырза, мен жактан кетип калса кечирип койгон, Сымбат айым сен да кечирип кой. Чындыгында мен кызганып кеттим го дейм. Кызганып кеткенде мага ошондой ар кандай сообщениялар да келип атты. Болоттун кылган нерсеси бул, порядочный пацан так не сделал бы дейт. Сен мага талапкер болуп келатсаң, туруп сен билеп бербейсиң мага деген, это неуважение болуп калды биринчиден. Анан экинчиден сен келип аткан кызга, не знаю. Серьезно. Жок, Бакыт мырза, мен бул жакшы мааниде айттым да. Жалгыз Сымбат айым келди. Жолугуп алып көчөдөн билеп бербейсиң деген жок да, эфирден бүткүл Кыргызстандын ичине, катышчылардын ичине. Ончу айткан эмес, мага билеп бер деп. Вообще-то. Сейчас вообще что-то не то пошло. Ооба. Бакыт мырза, сиз мамилеңизди дагы да бекемдей бериңиз.
Биз Болот мырзадан эч кандай жактырууну көргөн жокпуз. Ошондуктан бул нерсени чарадай кылганын кереги жок. Экөөңүздөрдүн мамилеге өтөлү. Асел айыма берип коеюн анда. Эки нерсе деп аткансыз, бирөөнү уктук, бирөөсү эми Асел айыма. Экинчиси эми мындай болуп атат. Бир жума убакыт берилгенден биз чайга чыккан жокпуз, тилекке каршы. Асел айым мурда эле айткан болчу мага Жалал абадка кетем деп, жумуштарым менен деп. Анан меники да жумуштар чыгып калды. Ошо аралыкта бир жумада биз көрүшө алган жокпуз, чайга да чыккан жокпуз, эч нерсе болгон жок. Бир жумага Жалал абадка кеттиңизби ошондо? 2 күн убакыт бар эле ортодо. Эки күн убакыт болгондо силер айткансыздар да, Жалал абадка барып келгенден кийин, анан кийин чалам жолго сүйлөшөбүз деген. Анан кийин мен деле напрягать этпей эле коеюн дедим да, жолдон может чарчап келди, эс алат, может дагы бир жумуштар бар деп мен жазган жокмун. Демек сиздердики мындай сый мамиле деле болуп калыптыр да, Сый эле мамиле. Баягы сезим болсо эми жазасың го, каякта болсо дагычы. Интернет чыкпаган жерде болсо да чыкты. Бирок бири-бирибизди издеген деле жокпуз да, мындай араны салам кандай деген сөз да болгон жок. Мындай эфирден кийин экөөбүз чайга чыгып атабыз, эми мындай кылалы деп планда койгон жоксуздар. Мен пландап кеткем. Эфирден чыкканда эле сен даяр болуп тур, мен күнү ошол күнү учуп келем. Саат 3:30 келем. Саат кечки амал 5-6 жолугайлы деп мен буга даярдап айтып койгом. Даже эки кызым караган адам жок дедим. Давай эки кызыңды алып ал, ошо менен видео тартабыз деп мен буга пландап күнүнө чейин жазып коюп кеткем, бирок келбеди. Болот мырза, эмне себептен андай болуп калды? Сизде эми баягы чайлашыш керек эле да, жок дегендечи, чайга чыгыш керек эле да. Эми ачыгын айтканда мен в тот раз шашып кеттим окшойт. Мен да өзүм жумуш менен биякты дагы аралаштырып башым эме болуп кетти да, айланып кетти. Анан кийин азыр ойлонуп атам да. Асел айым мүнөзү мен жоош болгондуктан бул мени мындай басып коюп атат да негизичи. Сөз тараптан башка тараптан качырган нерсе ошол эфирде болгон уруштан сиз кичине эметип калдыңыз окшойт. Ошондо могул жерде отурдуңуздар эле да экөөңүздөр. Да, ошол жерде отурдум да. Ошондо оюңуз өзгөрүптүр да? Жок, жеке эле мен анализ кылып отурдум да. Ошо бир жуманын ичичи. Болот мырза, сиз өткөнкү эфирде айтып атпадыңыз беле, мен жошмун, Асел бышык, мага ошонусу жагат, анан мы друг друга дополняем деп. Анан бир аптанын ичинде оюңуз бузулуп кетти. Жок, анысы бар, ооба, ошо характери бар болгон үчүн. Азыр болсо сами себе противоречите. Нет, ал характери болгон үчүн мен чайга чакырдым. Адамды билиш үчүн бул бир жума аздык кылат да негизичи. Көп сүйлөш керек, көп мындай активно жолугуп туруш керек. Адамды жакшы билем десеңчи. Макулуңуз, сиз чайга чакырттырсыз, бирок чайдын өзүнө да алып чыкпаптырсыз, ич жүзүндө көрсөтпөптүрсүз. 5 күндүн ичинде такыр убактыңыз жок болбой койду. 10 мүнөткө деле үйүнө эшиктин алдына сирен деле өзүп атат, акыркылары бар да, жүрүп барып берип койгонго убактыңыз болгон жокпу? Жок, негизи мага кетип атканда айтканда бир жума Жалал абадта болом, иштеримди бүтүрүп келишим керек деп. Ошо ичинде да меники дагы маанилүү иштер чыгып калды. Баардыгыбыздын эле ишибиз, жумушубуз маанилүү. Ар бир күн ар бир адамга маанилүү. Да, мисалычы. Анан сиз деле мырза катары буну чайга чакыргандыктан аэропортко жеткизбегениңиз макулуңуз, тоспогонуңуз макулуңуз. Келгенден кийин жазып акыбал сурап койгон, мне кажется, мынтип колуңуз менен терип жөн эле СМС жазып койгон, это эркек үчүн анча деле сложно эчтеке жок болуш керек деп ойлойм да. Бегай айым, азыр мен сизге по полочкам түшүндүрүп берейин. Хорошо. Мага эле эмес, баарына эле айтып кетсеңиз болот окшойт. Жок, сиз мага суроо берип атпайсызбы? Бир жума берилди. Ошо бир жуманын ичинде мен анализ кылдым. Асел экөөбүздөн какой-то бир коннект көргөн жокмун да. Мен ошо көрө албагандыктан мен жазганда жокмун, ич алганда жокмун. Ооба, бул нерсени созуп деле кереги жок го дейм, биз деле эч нерсе көрө алган жокпуз да, анткени убагында токтотуп атышат. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бул эми негизи Аселди тамдаган бала же хит болот, же ит болот да. Чынын айтайын. Өткөнкү жумада эфирден кийин чыгып баарыбыз жолугуп отурганбыз кафеге. Ошону Аселден сурасак болот, келбей койду деди. Ошол сага да болот бул. Эмнеге келбей койдуң? Мейли, азыр мен бүтөйүн. Анан кийин биз баарыбыз эле көчөдө жүрөбүз го. Анан көчөдөн бизди таанып апалар, мен активим ушундай да, жалаң апалар. Ошолор сурайт да, ушул Аселге келген подарканы ким берди экен? Бул жөн эле хайп эмеспи деп, Асел ушу сенден сурайын дегем да, ошону
кандай эле адам сага подарканы берип коюп туруп, же сен менен жазышпаса, же сүйлөшпөсө, мындай ошол адам сага связка чыгып атабы мындай, же сен өзүң подарок кылып хайп кылып койдуң бул нерсени? Мага жазган ошол магазин, бирок мен сразу редактордун номерин жөнөткөм. Редакторума чалып, редакторум өзү эле алган подарканы. Жо эми аны сен баягы эфирде айткансың да. Кийин ал адам жазды, бирок ишенген жокмун, ал адамбы, чынбы, именно ошол адамбы билген жокмун. Анда демек сен анда сен жөн эле өзүң эле хайп кылып атыпсың. Анда эфирге келиңиз дедим. Эфирге барбайм деди. Анда сиз эмес экенсиз, сиз мени алдап атыпсыз дедим ал адамга. Ошентип смс жаздым. Асел ишенесиңби? Эси чын болсо, келиңиз дегем. Эфирге. Могул жерде чындыкты айтайын жигиттер, хотя бы бир кызга бир шоколад берсек дагы, биз ошонун этеңине чыгабыз. Ар бир эркек. Ал эми космонавттан түшкөн эркек эмес да. Ошол нерсенин баарын берип туруп, кантип сен менен Сиваска чыкпайт. Кантип мейли мияка келбей эле койсун, эфирге келбей эле койсун. Ошол менен баарлашуу болдубу сенде? Ошону биз билгибиз келип атат да. Ооба, жазышуу болду. Видео жөнөтүңүз или бул жака келиңиз дедим. Экөөнө тең көнгөн жок. Вообще көнгөн жок, жөн эле берип койду. Эч нерсе берген жок мага. Берип бүткөндөн кийин анан связга чыкты. Эфирлер чыккандан кийин анан смс жазды. Сага берген белектерди бергенден кийин сиз ошол адам менен сүйлөштүңүзбү? Жазды Инстаграмдан. Ошол менмин деди. Мен каяктан ишенем сен экениңди дедим. Десем болсо мага подарканы сүрөткө тартып жөнөттү. Анда чек жөнөтүңүз дедим. Десем чек жөнөтпөдү мага. Анан болсо мен ишенбейм сизге дедим. Мен каяктан билейин, буну любой адам эле тартып жөнөтүп кое берет дедим. Чындап келгенде мен өзүмдөн чын болсо, же видео таштаңыз дедим. Редакторум экөө сүйлөштүк. Редакторум айтсам видео жөнөтсүн дедим. Анда видео жөнөтүң дедим. Мына мен ошол адаммын деген видео жөнөтүң. Анан биз ишенебиз дедим. Жок, жөнөткөн жок. Жок, Асел мындай ачыгын айтчы. Ошол өзүң эле белек кылып хайп кылгансыңбы? Мындай элге кантип айтасың азыр? Эл угуп атат биздичи. Личный акча жок. Меники эсебим менен баардык нерсе. 25 000 сомду берди, мишканы берди, шоколадты берди. Эми сиз бере албасаңыз бирөөгө менде проблема. Ошол адам мына чыкмак да. Мен каяктан билейин анда? Мен каяктан билейин? Жок, сизге чыкмак да Сиваска. Айтып атпайм, айтып жок, мага жазган жок, келген жок деп. Ооба, Айдос мырза баардыгы эле түшүнүктүү айтылды. Эми ал нерсени чукуш деле кереги жок. Эл таразы эл сынчы баары өздөрү ойлоп алат. Мен суроо берип кетсем, мен өзүмө белек кыла турган болсом, сразу могу жака машина койдуруп коет болчумун. Ооба, бир ашып кетсе канча миңдик подарканы? $150 000. Ооба, машина коюп коет болчумун, эшиктин өзүм белек кыла турган болсом. Майда чүйдөн нерсе албайт болчумун мынтип. Өзүм көз карашым айтып кетейинчи, мындай болуп калды. Реально по факту эч ким Айдостур айтып атасың. Өзүң эле мени кызгандырган сезимди күзгөн болушуң керек. Болуш анткени деп айтам. Мунун өзүнүн эмеси бар. Оправданиясы бар, өзүнүн оправданиясы, өзүнүн эмеси бар. Сөз өзүн эсин табат дейби. Мындай болуп атат. Сымат. Унутуп калдым атын. Асел. Кечирип койсоңор. Асел айым өзүн өзү кылды, анан каяктан билип атам, болот келип туруп айтып калды. Асел сен кызгандыргысы келип атат, ошон үчүн менен жүрүп атат деген сем болгондо да. Ошондуктан анан бу ушу келип, анан бу бүт это постанова, ну прекрасно, хорошо. Мен реакциям жок болду, сага кызганычтар деле жок негизи. Мен бүт өзүм и эфиримде, прямой эфирлерде, Инстаграмда тоже айта кетем, бактын таап кетсин, бактуу болсун деп. На ушундай сөздөр болгон. Сенин сөзүң эми жыйынтык чыкты болуш керек Айдос, эми бүт эле бияктуу болуп калды. Ачык айтып. Негизи ошондой болгон, сөз болгон. Бирок мен байкагам да. Бакыт мырзаны дагы, Асел айымды байкагам. Потому что мен биякта отурганда көз карашыңарды көрүп эле тургам. Өкүңөрдү бири-бириңерди албай. Мен айткам, сөз болгон. Болгон. Көп болуп калды. Көп эле болуп калды негизи. Бир жума 10 күн болуп калды негизи. Фактын сөйлөшкөндө ушундайга чыгабыз. Анан Бакыт мырзага деле ошол суроону бергем да. Бакыт мырза ошол закрыт, да. Я сказал, гештальт закрыт. Мен негизи айткам, өкүңөргө тең айтам, что-то у вас гештальт не закрыто дегем да. Өкүңөр отуруп чечишип алгыла дегем. Я здесь не хочу как черная лошадка ходить дегем да. Ошол эле болгон. Ал ошо айта кеткен нерсем болотко айткам, то что биз баары мен жактан баары жабылган, то есть мен жеке жөн эле были моменты прекрасные на самом деле, жакшы болду. Бакыт мырза, негизи кызганам айтыңчы, кызды сыйлап азасыз. Ооба. Негизи кызганам айтыңчы. Мен бул жерге оюмду билдирсем эле чыга аласыңар, Бакытты кызганып атат.
кысканып атат деп. Мен да сүйлөймүн да. Мен да бир нерсе сүйлөп коюмду айтамын негизде. Азыр бияк сүйлөп Бияк болсо бир нерсе болсо эле бакытты кысканып атат дей берет кезиңер. Мен ошондо кече күнү да эфирде айтканмын. Менде сезим болуп атса, мен сразу отургузуп бетине айтамын дегем. Мен ичимде калып кетпейт, мен сразу бетке айтам. Ошо кызганмаган үчүн мен баары мен биякта учурашканда сиз мени всегда кыйшык карап, мен жаныман өткөндө косяк мага кидайт этип, ошон үчүн кызганмаган үчүн ошентесизби? Жок, биз экөө сүйлөшпөгөн үчүн мен сиз менен мен баары менен учурашканда мени жаман карап, мени жаман карап, таанышкан эмеспиз. Сиз өзүңүзгө ошондой примать этип атасыз. Менин кылган кылыктарымды. Мен сиз менен ишимде эле жок, эмемде эле жок да, сиз мени кызыктырбайсыз да, мындай айткандачы. Сиз бирөө жүргөн эле бирөөсү да мунун ичиндечи всё бакыттын девушкасы всё болду. Эми адамча учурашса учурашабы? Мен эмнеге учурашам сиз менен? Эмнеге учурашпайсыз? Эмнеге учурашам? Биз катышуучубуз. Надо будет сиз келип учурашыңыз. Надо будет, мы с вами отдельно поговорим. Сиз анда калып атасызбы, мен мамиле кылышты, анда сиз биринчи салам бересиз. Мен биринчи салам бергенде сиз мага ошон үчүн саламдашпай атпайсызбы? Мен сенин саламыңды уккан деле жокмун. Оозуң үчүн деп эле сүйлөп койгондурсуң да, мен каяктан билейин. Менин үнүм менен мени укпаган адам билбейм. Анда катуураак сүйлөш керек. Асел айым, мен бир нерсе айта кетейинчи. Сиз Болот мырза экөөңүз сүйлөшүп алдыңар беле же Болот мырзаны колдондуңбу? Чындыгын айтканда бакытка дагы эле сезим бар да сен. Себеби бир жерден бир ыйлап аябай душевный бакытты мен сүйөм деп душевный ыйлаган жериң бар экен, бирок мен таң калып атам да. Жөн эле отурганыңарда мен эмне бул жерде же ойнойсуңарбы, же актрисасыңар, мен эч түшүнбөй койдум да. Ачык айтпайсыңарбы? Актрисамын, эми билип атасызбы? Аселе, мен чындыкты айтып коеюн. Кече сен биз жолукка биринчи келгенде биздин редактор билет, сен талаптарың койгондо абдан бир жөнөкөй кыз болсуң. Андан кийин кое турсаң эми уксаң эми до конца. Андан кийин сен экөөбүз жолугуп жүргөндө сен вообще жөнөкөй кыз болдусуң. Азыр сен чынында Аселе, сен көккө чыгып атасың да. Көккө чыгып атасың, бир аз түш алтын. Сен балким звезда болуп оруп атасың. Анти биз да оргонбуз убагында. Мен чисто оргам убагындачы. Тамашада ойноп, КВН ойноп, бирок мен азыр акылга салгам. Ушул сөздү сага да айткам. Кечегиде Бакыт экөөңөр жүргөн кезде, сонун контенттер чыгып атты, сонун видеолор чыгып атты. Андан кийин ортого Бегайым айым түштү. Бакыт экөөң как положено ажырадыңар. Анан азыр сен Бегайым менен жүрөсүң да. Любой контенттечи. Ушуну биз түшүнө албай атабыз да. Бул жерде сага сенин Бакыт болгон сүйүүң болду эле же силердин сүйүүңөрдү жөн эле Бегайым келип бир ортоңордон бузуп койду эле? Биздин сүйүүнү сиз бузгасыз. Iya. Сиз бузгансыз. Бегайымга тиешеси жок, кыз болгон үчүн кыз менен жүрөм, ким менен жүрөм эртең кечке. Айдос, унутуп койдуңузбу, мага катын бола, мен сени алам деген мындай жалжактаган видеодон кийин эле мамиле койдуңузбу же эстетип токтогон да? Жок, ал видео до сих пор бар, мен удалить эткем эмесмин. Ал видеону. Аны мен суранып келгем. Сен азыр Бегайым 200-лүк болбо, маңдайымда Санжар экөөңөр отургансыңар, Асел экөөбүз тартканбыз. Демек менде iPhone жок болгондуктан качество жакшы болсун деп, мен сага мындай сунуш кылгам, мага мындай жаман көрүп эле түшүп койчу дегем. А сен жалжаңдап түшүп алгансың, ошо менен Бакыт ортого киргишкен. Чындачы. Анан Бакыт экөөңөр сүйлөшүп жүргөндө ортоңордо Бегайым кирди, Бакыт менен сен ажыраштың, андан кийинки видеоңор уже Бегайым экөөңөр эле жүрөсүңөр да. Так, Айдос мырза, мен жооп берип кетсем болобу сизге? Жок, мен Аселге берип атам, сизге берген жокмун мен. Аселге Бегайым менен, конечно, жүрөмүн. Неге жүрбөйт экен? Мен каалаган адам менен жүрөмүн. Анан экөөнүн ажырашкан себеби, эң биринчи жана чоң себеби ал сиздин видеоңуз болчу, билесиз. Ошол жерде отурганда эле разборка башталган да, билесизби? Бакыт чалып. Жок, андан кийин Бакыт экөө жарашкансыңар да, Бакыт, жарашкансыңар. Эч нерсе болгон эмес ал видеодон кийин. Жок, ошодон кеткенде Айдос сен айтып атпайсың, мен сага жооп берип атам да. Көрдүңбү, сөз чындыгына келгенде сен чыгып атасың Бегайым азыр. Конкретный бир нерсени айтсаң, ошондо сен Бакыттан кызганып тартып алдың да, азыр Асел жаныңа алып жүрөсүң. Аселди билесиң. Бул сүйлөй берет ар нерсени. Бирок сен жаныңа алып жүрөсүң. Ошол максатың эмне болуп атат? Мен өзүм эле жүрөм жанында. Экөөбүздүн жумушубуз бир болуп атат азырчы. Бир эле контент тартканга туура келип атат. Ошо көп жолугуп атабыз. Бир жумада 2 же 3 контент тартканга туура келип, жолугуп калатабыз.
бир жумада 2-3 жолу биз жолуккан жокпуз Асель экөөбүз. Себеби бул жакта 2 күн жүрөм, мен дагы өзүм основной жумушум бар. Мен ал жакта 7-8ге чейин иштейм. Мен мисалы Асель менен жолукканга убактым да болгон жок. Суббота күнү экөөбүз жолукканда да я ей сразу говорю, 2-3 кийим ал, и место локацияны алмаштырып сразу тартып кетебиз, и ошо тарткан видеобузду биз бир аптанын ичинде ушинтип акырын салабыз. Жо, негизи айтайын деген сөзүм Канат мырза. Сиз антип анан сүйлөгөн түмөлөп коюп, сиз ага чейин Аселге мисалы акыл үйрөтүп кеттиз да, сен ушундай чоң подарка алдың. Мен мисалы бирөөгө биз мырза депчи, биз мырза деп айттыңыз да. Бирөөгө бир шоколад берсебиз, биз ошону до конца жеткизебиз деп. Сиз мисалы Адинайга бир шоколад эмес, бир жвачка берген эмессиз, насколько я знаю, да? Анан бирдеке сөз айтардын астында, бирөөнүн куйругун тейлердин астында мындай өзүңүздүн арт жагыңыз карап койсоңуз макулбу? Могул жерде биздин мамилени ушул жерде катышуучу кыздардын арасында өздөрүнчө бир байланышы барбы түшүнбөйм да. Азыркы деле Асель менен болоттук болбой атпайбы? Бул баарыбызга эле түшүнүктүү болуп атат. Өздөрүнчө байланышат дагы. Могул жердеги эркектерди булар басканга аракет кылат. Биз унчукпай отурабыз ушуга чейинчи Бегайым. Мындай чынлап келгендечи, силер келечектеги энесиңер да, келечектеги келинсиңер, келечектеги кайнелердин жеңесисиңер. Анан ушунча эл көрүп атат бизди, ушул жерден хотя бы ушул жерден тилиңерди тыйып отуруп койсоңар, могу жакшы кыз экен деп калышы мүмкүн да. Ушул жерден жакташы биздин бетибизден аласың го, анан бир нерсе айтсак эле силер эркексиңер, унчукпагыла дейсиңер. Как она есть, биз айтышыбыз керек ушул нерсени. Айдос мырза, мен Айдос мырзага суроо бергим келип атат, эми кээ бирин аша чаап кетип атасыз. Ар бир кыздын өзүнүн кыялы бар да, ар бир адамдынчы. Кээ бирөө балким унчукпай отура берет, бирок аны менен урушуп кете турган болсоң, аны митаамдыгы ичинде болот да. Ал сен жетчи жериңе жетет да. Кээ бир адам болот анын сыртында. Ал сыртына балким чыгарышы мүмкүн, бирок анын ичинде андай, мондай митаамдык жок да, ошондуктан ар бир кыздын өзү. Сиз азыр мен ички дүйнөмө кирип кетип атасыз. Мен айтып олайын, мен сени уктум да. Сыйлап койсоңуз салпарчынын. Айтып атам, ар бир адамдын өзүнүн ой пикири болот. Кээ бир адам ушинтип сүйлөйт, кээ бир адам ичинен жүрө берет да, бирок кээ бир адам бир жарылат. Ошондуктан ар бир катышуучунун айткан ою бар. Ою айтканга укугу бар. Анан сиз элдер карап атат, анан сен монтип айтпашың керек, мээрде турушуң керек, анан сага талапкерлер сырттан келмек да деген сөзүңүз бул туура эмес. Бул ал мисалы Бегайым балким кээ бирине жагат, кээ бирине жакпайт. Сиз деле бирөөнө жагасыз, бирөөнө жакпайсыз. Бегайым ачык мүнөз болгон үчүн көбү жактырышы мүмкүн. Сиз каяктан билесиз? Бул ачык бетке айтат экен, ушуну мен келин кылгым келет, ушу менен сүйлөшкүм келет дейт. Бирок Бегайымга теңелип, анткени Бегайым бул убакка чейин өзүнүн жашоосун куруп алды, машина алды, үй алды, акча көп табат. Ал эми Бегайымдан көбүрөөк акча тапкан балдар керек, түшүнүп атасызбы? Азыр Бегайымга биздин редакцияга каждый раз кайрылат. Бирок биз Бегайымдын тең эмес деп аны киргизбейбиз да, Бегайымдын талабына жооп бербейт депчи. Ошону сиз унутпаңыз. Анан сиз эмне себептен мындай эмоция менен бүгүн эфир башталгандан баштап сүйлөп атасыз? Ушу сөзүн айтып бериңизчи. Сиз эфирден сырткары эмне болду эле сиздердин араңыздарда? Жок, бунун баары эмоция эмес. Азыр сиз менин ички дүйнөмө кирип айтып атканыңыздын себебин мен айтып атам да. Мындай хотя бы биз дагы эркек болуп ушул жерде унчукпай отурабыз. Мен айтайын дегеним мындай кыз кылыгыңарды кылып койгулачы деген суранычты айтып атам мен. Анан айтат десе анда биз деле айтып бербейлиби анда эркектерчи? Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болот атабыз азырчы. Жок, аны сиз өзгөртө албайсыз да, аны мен да өзгөртө албайм. Ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар да, ар бир адам сүйлөгөн речи бар, ар бир адам сөзүн ар кандай образ менен жеткирет. Анан эми сиз антип айтканыңыз да туура эмес да, булчу. Ар бир адам жоңоңуз өз алдынча сүйлөй берсин. Анан сиз эгерде Бегайым менен кыз жигит мамилесине өтүп, эгерде турмуш куруп кала турган болсоңуздар, анда өзүңүзгө карап оңдоп алсаңыз болот да. Бирок бул сөздү көбүрөөк айтып атасыз, ошон үчүн айтып атам да. Көбүрөөк эле айтып атасыз да, моундай болот, тийиндей болгулачы, минткилечи, анан элдер айтып атат, элдер карап атат, элдер тигинтип атат атасыз да. Бирок жашоодо ар бир адам ошол эле, силер элсиңер да, ошол эле элди биз эфир ичине алып кирдик да. Ошол эле элде болгон адамдар мына өзүнүн болгон эмоциясын, өзүнүн кандай экенин көргөзүп атат. Бул жакта болду, токтотолу. Кыскасы экөөңүздөргө бакыт каалайбыз. Эми бул сезим. Балким Болот мырзадан деле ачык сурадык, сымбатта сезими жок экен. Болот мырза, дагы бир жолу сурайлычы. Сезимиңиз барбы сымбатта? Сезим жок. Сымбат айымга дагы, Асель айымга дагы. Ушундай. Бакытка сезимиңиз барбы? Достук мамиледе деп эле. Бирок дос болуш кыйын, кызгандырасыз.
Жок, эми Бакыт мырза, биз эми эркек болгондон кийин биз недопонимание болот, кайра чечип алабыз да, анычы кайра эле сүйлөшүп алабыз. Бизде мондай деле бир глобальный проблема деле жок. Анда кол чабуулар менен орындуктан орун алып бериңиздер. Албетте, ушундай жакшы маанайда биз бул жакка талапкер айымды чакырабыз. Талапкер айымдын аты Жади. Анда көршүлөрүзгө да кол чап турасыз. Жади аттуу талапкер кызыңызды тосуп алабыз. Куш келипсиз. Келиңиз, орындуктан орун алып бериңиз. Отургула. Куш келипсиз. Атыңыз бизге кызык болуп атат. Кийин 18 жаштайын атыңызды өзгөртүп алган жоксузбу же бул дүйнө жарык дүйнөгө келгенде эле Жади деп коюшту эле сизди? Жарык дүйнөгө келгенде эле. Эмне себептен бул бизде кино бар го, ошол кинонун атынан койду эле атайын сизди? Ооба. Канча жаштасыз? 20 жашта. 20 жашта. Эмне жумуш кыласыз, окуйсуз же иштейсиз? Азыркы убакта иштейм. Бул убакка чейин турмуш курдуңуз беле? Ооба. Турмушка чыккансыз. Канча жашыңызда чыктыңыз эле? 19. Эки жолго чыкканыңызга канча убакыт болду ошондо? Ошондо 3 ай болуп калды. 3 ай, 3 ай болду. Бизде эми азыр келген ошол орто кайсы катышчу келсе ошол катышчу менен сүйлөшсүн. Кимге келди деп ойлойсуздар сиздер? Саламатсызбы, Жади айым, кош келдиңиз. Биздин Айдос Лукаска келди деп атам. Эмне себептен? Ошону тура көрүп атам да. Мына окшош да кетет экен. Мен ойлойм, Батыр мырзага келди деп ойлойм. Келиңиз. Мен ойлоп атам, 3 талапкер бар да бул жерде. Турдалы, Батыр, анан Айдос катышчулар деген. Канча бала төрөгүңүз келет? Анткени Айдос мырзанын талабы интернетте өзгөчө болуп атат го. 10 бала төрөй турган алам деп. Кудайдын бергени. 10 бала төрөй аласызбы? Берсе. Кудай берсе төрөй алам. Анда Айдоско келишмек. Колча. Айдоско. Келиңиз, Бегайым. Саламатсызбы, сулуу атыңыз аябай жакшы ат экен. Мен ойлойм, сиз Айдоско же Батырга келдиңиз. Себеби Айдос сиз деле сүрөттөп берчү да постоянно. Анан Батырга эми развод это не приговор дегендей, мне кажется, Батырга же Айдоско. Келиңиз. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Суроо берип кетсем болобу? Ал адамдын кайсы сапаттарын баалап келдиңиз? Өзгөчө кайсы сапаттары жакты? Ал адамдын кылык мүнөзү. Айдос окшойт, бирок Турдалы. Мен ойлоп атам, Турдалы мырзага келди го деп. Турдалы кылык-мылыгы жок да, простачы. Айдос окшойт. Кимге келдиңиз айтып берип, ал мырзаны бир сыйра сүрөттөп бериңиз, анан кишини айтып берсеңиз. Өзүмө туура келген адам. Аты? Мен тандап келген мырза Айдос мырза. Бияқта. Бұл не көтөк? Белек өресіз бе бияқа? Жақсылар. Саламатсызбы. Чоң рахмат да, мен тамдап келгениңерге. Илова мен де илап калам азыр. Иле отасыздар бүгүн? Иле отасы төлө иле чегесин ок. Эми айтыңызчы, мен тамдап келсе чоң рахмат да. Акча жокта келип алган турбайсызбы? Мен эмнем жакты сизге? Кылык мүнөзүңүз. Мындай
болот го бир жери жаккан жерчи ошо кайер ошол жерде постоянно колдонуп турайын мен. Ачык айкын сүйлөгөнүбүз жакты. Бетке бетке. Жади. Мен бүгүндөн баштап клондоп койгула. Өзүм негизи эле видеодо клон болуп жүрбөйм. Лео болосузбу же? Лео. Лукас болуңуз. Канат мырза, эфирден пайдаланып бир сөз сүйлөп коюңчу. Уруксат болсо, редактордон уруксат сурап коеюн. Урматтуу кыргыз эли, кечегиде менде видео чыккан. 10 бала төрөй турган болсо, ойсоңдоп күлбөй турган болсо деп ар кимдер ар кайсы нерсени айтып атасыздар. Бул менин кыялым да. Мен элге окшоп Дубайдан үй алайын же Америкада бизнес ачайын деген жерим жок. Менин кыялым 10 бала төрөй турган аял болсо деп кыялданганда, кыргызга мындай салымым кошуп, кыргыз эли көбөйсө деген кыялым болчу. Ушуну туура жагынан түшүнүп коюңуздарчы, пожалуйста, ушуну эле айтайын дегем. Эки жолго түшкөнүңүзгө 3 ай болуптур, анан ошол мурда жашооңуз менен мамиле бүттү же ошого өчөшүп да келип алдыңызбы? Бизде ушундай да талапкерлер болгон да. Жок, андай өчөшкөн жок. Уже 3 ай болду, мамиле бардыгы токтогон. Демек сиз азыркы убакта бойдоксуз. Ооба. Негизи Айдос мырзанын талаптарында да турмушка тийип чыккан эле болсо болот деп айткан. Канча балаңыз бар? Жок эчтеке. Балам жок. Ошондо канча убакыт бирге жашадыңыз? 19 жашыңызда тийдиңиз. 2 ай. 2 ай, 2 айдан 2 жолго түшүптүр. Эми бул турмуш экен, жашоо экен, бирок ошентсе дагы өзүнүн бактысы менен күрөшөм, дагы да чөгүп кетпей, мисалы азыр бул башка айымдарга да сабак болуш керек, негизи Жадиникечи, анткени өз теңимди табам деп, мына ушул жакка келип аткан үчүн ар бир таштаган кадамдар үчүн биз ыраазычылык билдирип кол чабып коелу. Айдос мырза, сиздин макулдугуңуз чайга чыгасызбы же чыкпайсызбы? Кеттик дейсиз. О, конечно, албетте. Жайди каяктан болосуң? Уштан болом. Кайрынан? Апай, сен уштук белең. Айтпайт бериңер бул уштук деп. Таваш алып. Кайрынан болосуң уштун? Каралжы. Мен Таластан болом. Мен байкуш атам менен апам 5 жеңеси бар да айттым элем го. Бар эле кучанан балам уш сен бир алыс жактан алсаң дечи эле да. Же нарын же ош депчи. Пловду жакшы жасайсың, Ооба. Янан кетейин балдан да. Ошондо сиздер Айдос мырза, Наргиза менен болгон мамилеңиздер эмне болот? Элебизчи го. Тамаша келиңиздер анда. Урматтуу достор, албетте бүгүнкү эфир биз балким алып баруучулар үчүн, негиздөөчүлөр үчүн кичине оорураак болгондур, бирок бул реалити долбоор болгондуктан катышуучулар да бири-бирине болгон кандай сөз болсо ачыгын айтышты. Ошентип баягы уруштан тактык жаралат дейт го, ошол бизден уруштан бактылуулук жаралып атат десек болот. Албетте ар бир эфирди баягы акыркы Эсенбек мырза Мединанын колун сураган сыяктуу кылып, жана көптөгөн эки жаштарды бирге бактылуу кылып ар бир эфирди кылгым келет, бирок ошондой бактылуу болуш үчүн, экөө бири-бирине макул болуп турмуш куруш үчүн биз ушундай жолдорду басып өтүш керек. Демек бул нерсени сиздер дагы туура түшүнүш керек. Бул жерде турган катышуучулар, мен, ошол эле жалпы НТС редакция бардыгыбыз биз башкача адамдар эмеспиз да, биз кадимки эле эл, кадимки эле биз сиздербиз да. Бул жакта кандай сүйлөсө, эфирдин сыртында деле ушундай сүйлөшөт бул жакта катышуучулар. Ошондуктан биздин катышуучуларга да сиздердин колдооңуздар керек. Биз жолуктук долбоору 4-чү сезондун соңуна чыгып келе жатканда биздин сантехник мырза Айдос мырзага Жади аттуу талапкер айым келип отурат. Кол чабуулар менен биз сантехник мырзаны жана талапкер айымды мына кармасаңыз, кайра карматып алдыңыз. Бек айым айтсачы чалай бересиңер анан, ошо өзүңөр тамашалайсыңар мына. Ошондуктан ушинтип кармаган боюнча биз экөөнү эфирден сыртка узатып коелу. Албетте бул колумда турган апамдын чайын анда Айнура Бикечибизге берип койсок, бул чай сиздики. Ата энеңиз менен ичип коюңуз. Албетте бизге ушундай профессионалдуу музыканы жандуу чечип берип аткан Эрлан Тогузбаевга кол чабып коелу.
Жана ошондой эле Нурлан мырза, Анар айым келиңиздер. Экөөнүн мамилеси өтө катууланып, өтө катуу токтоду. Андыктан биз Анара сиз менен коштошобуз. Эмне болсо дагы өзүңүздүн бактыңызды табыш үчүн Нурлан мырза менен бактылуу болуп кетейин деп жакшы ниетте келгенсиз. Бирок бул эми жашоо экен, турмуш экен. Андыктан жалпы кол чаап Анар айымга катуураак кол чаап коелу дагы. Нурлан мырза, эфирден сырткары узатып коелу. Ар бир катышуучунун өзүнүн көйгөйү бар. Жашоодо дагы ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү бар. Ошондуктан ушул көйгөйлөр бактылуулукка айлансын, ушул көйгөйлөр чыныгы турмуш жолуна айлансын, Кыргызстан көбөйсүн, бактылуу үй бүлөлөр көбөйсүн деп биз Жолуктуу долбоору ар дайым өзүнүн жумушун так дааналап аткарып келет. Биз бүгүн сиздер менен коштошпойбуз. Эртеңки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бакыт издеп, баянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Баса, бизден алыстабай туруңуздар. Эртең эле кайра 20:30 жолугабыз. Жашасын биз жолуктук.